Саламатсыздарбы бекендештер, жаз менен күздүн ортосунда бир көзөрмөм деген ушул турбайбы. Акыркы жолу ушул аянтчадан ТВ1-дин эфиринен сиздер менен май айында коштошуп кеттим элем. Убакыт ушундай экен, тыныгуу болду. Андан кийин дагы башка жумуштар болуп атып, мына шүгүр бүгүн кайрадан эфирдемин. Менин атым Эркин Рыскулбеков. Иш күндүн кечи бул ТВ1 каналы. Бизге байланышка чыгыңыздар. Биз бардык социалдык тармактарда барбыз, өзгөчө. Facebook'ta жазған суроолоруңуздарды келген меймандарыбызга узатууга аракет кылабыз. Жалпыңыздарга ийгиликтүү иш жумасын каалайбыз. Бүгүн дүйшөмбү. Иш күндүн кечеси ТВ1 KG биз баштадык. Дос, 5 сатам аласың, ондайлар бар, 400-дөн келди. Башкасы бар мындан башка? Башка мо бар? 350-дөн болот, 320-дан өз басы да. 250 бар үрдөмө? 250? 250-гө мо бар? Давай, мен ушуну алдым. Ушуну? 1, 2, 1. Жырга беле жатса, сен эчтерсе кылбаса, бирөө келип сага тамак берип салса, алма быш, озма түш. Дыкын дышын дыгы дыгы дыш, 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 дыкын дышын дыгы дыгы дыш. Корова, жол дорога, балама, чичуку, анчик, каментаж, голова баш, досым жолдан қаш. Аку, ұшты, Қаяқа, асманға. Аку, ұшты, қаяқа. асманға. Райл, джуайл, трисл, райл, джуайл, трисл, райл, джуайл, трисл, райл, джуайл, трисл. Дыкын дышын дыгы дыгы дыш, дыкын дышын дыгы дыгы дыш, дыкын дышын дыгы дыгы дыш, дыкын дышын дыгы дыгы дыш. Чүчүлеңілі берманту, ойын отыз башталды, граната ташталды, балдар качтыла, машина келатат, пип. Бет сенче. Аку, ұшты, асманға. Аку, ұшты, асманға. Enna benna so, enna benna su, enna benna so, enna benna su. Қатқыры беле жатса, сен балалыққа барсан, бұлттарға жөлініп, ұқта беле қалса, алма бұш, озма түш. Дыкын дышын дыгы дыгы дыш, 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 дыкын дышын дыгы дыгы дыш. Кечтин кезекчиси Эркин Рыскулбеков. Дагы кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу биздин кыргызстандыктар, мекендештер, шаардыктар ТВ1 каналы иш күндүн кечи
жумушубузду баштадык. Бүгүнкү иш күнүнүн кечинин меймандары Креативдүү индустриялар ассоциациясынын мүдүрү Назгүл Кубакаева кутмандуу кечиңиздер менен, ошондой эле республикабыздын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, эл аралык оймо көл өнөрчүлүк көргөзмөсүнүн негиздөөчүсү, Каксар Кейджинин мүдүрү Динара Чочунбаева кутмандуу кечиңиздер менен. Кош келдиңиздер студиябызга. Көрүп турганыбызга кубанычтабыз. Эми бүгүн биз креативдүү экономика, креативдүү индустрия жөнүндө сөз кылабыз. Анан ушул 19-жылдагы жалпы эсептөөлөр боюнча дүйнөдөгү креативдик индустриянын мындай орточо эсеби 2,3 триллион долларды түзгөн экен да. Бул күндөн күнгө күн санап өсүп аткан индустрия. Анан биздин Кыргызстаныбыздын, биздин өлкөбүздүн эмебиз жок да, баягы мунайыбыз жок, алтыныбыз деле саналуу дегендей. Анан ушу креативдүү индустрияны Кыргызстандын өнүгүүсүнүн багыттарынын бири деп кароого мүмкүнбү бүгүнкү күндө же дагы али эртеби? Эркин сурооңузга рахмат. Сиз жогоруда атап кеткендей, чындап эле биздин мамлекетибизде баягы социалдык капитал жагы күчтүүрөөк. Албетте табиятыбыз кооз, бардык ресурстарга байбыз деп айтабыз, бирок дүйнө жүзү боюнча баягы чоң акча алып келчү өндүрүштөр бизде начар өнүгүп келет. Ошондуктан бизде креативдүү экономиканы өнүктүрүү бул азыркы учурдагы дүйнө талабы деп эсептесек болот. Жанагы чоң акчалар дүйнө жүзү боюнча креативдүү экономика берип жаткан, ошону биз дагы Кыргызстан өз салымыбызды кошуп, мамлекетибизди өстүрсөк болот. Мисалга алсак, ЮНЕСКОнун эсеби боюнча алар айтат, жакын арада дүйнөлүк дүң продуктунун 10% ушу креативдүү экономикага таандык болот деп. Бул эмнени билдирет? Бул демек биз дагы Кыргызстан ошол арышыбызды кенен кылып, азыркы заманбап талапка жараша креативдүү индустрияга жарамдуу болчу адистерди жаштар арасынан тарбиялап өстүрүшүбүз керек. Креативдүү экономика негизинен алып караганда дүйнө жүзү боюнча кичи шаарларда абдан жакшы өнүгөт жана калкынын көбүрөөк бөлүгү эгерде жаштар болсо, бул креативдүү экономиканы өнүктүрүүнүн бирден бир жакшы шарты. Бул жагынан алып карасак, биз Кыргызстан толук кандуу бул шарттарга жооп беребиз. Бизде жаштар, мисалы үчүн 30 жаштан төмөн ишке жарамдуу жаштардын бөлүгү бул 57%. Муну алып караганда, демек бизде жаштар ошол экономикалык азыркы өнүгүүгө, заманбап кесиптерди үйрөнүп кетүүгө чоң мүмкүнчүлүгүбүз бар, шартыбыз жакшы. Анан бул глобализация деген маселени алып караганда дагы азыркы күндө биз автоматташтыруу дегенди өзүбүздүн турмуштан деле кезиктирип калдык да. Мисалы үчүн ушул берүүгө келиш үчүн мен такси чакырдым. Ал жерде мен адам менен сүйлөшкөн жокмун. Мен жана тиркемени колдонуп чакырдым. Анан таксист келгенде дагы мен келдим деп жазды, мага билдирме, мен ага жооп катары жөнөтүп жатам да. Демек бул жерде баягы илгерки такси операторлорунун кереги жок болуп калды да. Демек бул эмнени билдирет? Автоматташтырылып бара жатат бардыгы, адамдар жумушсуз калуу коркунучу жогору да. Ошондуктан биз ошону эске алышыбыз керек. Бизден эгерде жаштарыбыздын саны жогору болсо, ошол жаштар кайсы жумуштарга барып иштешет? Мына ошону дагы азыртадан ойлонуу кажети бар. Ошондуктан биз креативдүү экономика бул абдан актуалдуу маселе деп эсептейбиз. Динара айым, мына сиз кол өнөрчүлөрдүн баарын бириктирип жүрөсүз, анан кийин Назгүл айым айтып атпайбы? Баардыгы автоматташтырылып баратат, кээ бир жумуштар жоголуп кетиши мүмкүн, кесиптер депчи. Кол өнөрчүлөргө таандыкпы бул коркунуч же бул баягы классикалык жанр боюнча калып буга тиешеси жокпу? Жок, тескерисинче. Кол өнөрчүлөргө бул мындай автоматизация бул кол өнөрчүлөргө тиешеси жок. Эмне үчүн дегенде, кол өнөрчүлөрдүн жумушу бул баардыгы кол менен жасалат. Кол өнөрчүлөрдү автомат мындай кол өнөрчүлөр жасаган ишти автомат жасай албайт. Эмне үчүн дегенде, колго жасалган буюм, ар бир буюм бул өзгөчө жасалган. Ошондуктан автомат жасай албайт. Робот анын жумушун жасап кете албайт. Аны жасай албайт.
Мен айтат элем, о креативдүү экономика, креативдүү индустрия деп атпайбызбы? Кыргыз тилинде бул чыгармачыл ишкерчилик деп которсо болот да. Мындай чыгармачылык бул жалаң гана сүрөтчүлөргө таандык эмес, жалаң гана кол өнөрчүлөргө таандык эмес. Мындай чыгармачыл ой жүгүртүү бул көп эле профессияларга, көп эле адистерге тиешелүү да. Мисалы, ошол эле электронный компьютер менен иштеген балдар, кыздар, аларга деле тиешелүү. Азыр компьютерный графика болуп атпайбы? Ошо дагы креативдүү индустрия. Мисалы, ошол эле чач тараш, сулуулук индустриясы, бул дагы креативдүү индустрия деп койсо болот. Иши кылып баардык иш-чара баягы адамдын таланты, адамдын мындай ой жүгүртмөсү, адамдын кыялдануусу менен жаратылган буюмдар болсо, ошолордун баардыгы креативдүү индустрияга же креативдүү экономикага тиешелүү десе болот. Ошон үчүн бул абдан кеңири түшүнүк. Бирок мен айтат элем, ошо Кыргызстанда Кыргызстан эмне менен айырмаланат көп өлкөлөрдөн, мисалы ошол эле батыш өлкөлөрдөн, жетишкен өлкөлөрдөн. Бизде табигатыбыз абдан кооз, биринчиден, экинчиден биз кыргыздар ушул өзүнүн маданиятын унутпаптырбыз да, сакталып калыптыр азыркыга чейин. Салтыбыз, кол өнөрчүлүк, ошол эле тамак ашыбыз, мындай меймандостугубуз, мындай ушунун баардыгы ошол эле туристтерди абдан мындай Кыргызстанга келгенге абдан жакшы сүрөттөйт да. Ошон үчүн мен ойлойм, ушу креативдүү экономикадагы ушул эки байлыгыбызды пайдаланып, ушуну биз акчага айландырсак болот да, элдин кызыкчылыгы үчүн. Ошону мындай акылы менен пайдаланыш керек да, табигатыбызды бузбай, табигатыбызды кайра сактап, кийин мисалы Аздекте ошонун тескерисинче мындай бир көтөрүү, ооба, албетте. Табигатыбызды таза ойдон сактап калып, маданиятыбыздын негизинде, улуттук маданиятыбыздын негизинде өндүрүштөрдү колдоп өкмөтүбүз. Ошол жагынан элибиз чыгып кетет эле жакырчылыктан. Мен уруксат берсеңиз, ушу сиз креативдүү экономиканы чыгармачыл ишкердик деп мындай кыргыз тилинде жакшы атабадыңызбы? Бирок бир философиялык тарабын карагым келип атат да, көбүнчө чыгармачыл адамдар, көбүнчө чыгармачыл чөйрөдө жүргөндөр мындай: мен чыгармачылыгым бизнес эмес, мен чыгармачылыгым сатылбайт. Экономика дегендин өзөгүндө бизнести түшүнөбүз да биз. Анан ушул эки нерсени кантип айкалыштырып кетсек болот? Баягы биздикилер я художник, я так вижу деп эле өздөрү тартып коюп, Ван Гогтой болуп анан кийин жакырчылыкта өтүп атпайбы? Билесизби? Ошол чыгармачылыгыбызды кантип сатып, кантип базарга чыгара алабыз? Жок, чыгармачылык сатылбайт. Бирок чыгармачылык менен жасалган буюм сатылат. Ооба, же өнөр. Өнөр дегеним кызмат. Өнөр сатылбайт, бирок ошол өнөргө ээ болгон адамдар жасаган буюм же кызмат сатылса болот. Пушкин айтканда, поэзия сатылбайт, бирок ырды сатса болот депчи. Ошондой эле. Ошон үчүн мисалы талантты эч качан сата албайсың же сатып ала албайсың. А бирок ошол таланттуу адам жасаган буюмдар абдан баалуу мындай объект, абдан баалуу нерсе болушу мүмкүн базарда. Ошондой эле мына карабайсыңарбы, Сотбисте же Кристиде миллионго сатылган сүрөттөр турат. Бул да чыгармачылыктын бир адамдардын чыгармачылыгынан чыккан буюм да. А биз качан ошол чыгармачыл адамдарыбызды мындай бизнеске дагы үйрөтө алабыз? Ай, сен өзүңдүн кызматыңды мындай кымбатыраак баалап, могул эл аралык платформаларга чыгар, могул билбейм Google Play'ден сатасыңбы, билбейм Amazon'дон сатасыңбы деп мындай жаңы бир этапка чыгаруу мүмкүнчүлүгү барбы? Билесизби, мына азыр ушул заман келди деп ойлойбуз. Эмне үчүн дегенде, ошол эле Англиянын премьер-министри Тони Блэр мынтип айтыптыр да, биз Англия кенден тапкан кирешеге караганда чыгармачылык, ушу креативдүү индустриялардан тапкан кирешебиз бир нечеси
көбүрөөк депчи. Карабайсыңарбы? Ошондуктан бул адамдар түшүнүп эле атат, түшүнүп эле калды. Мисалы кол өнөрчүлөр жакшы түшүнөт. Абдан жакшы түшүнөт. Бирок баары түшүнбөйт да. Элдин баары түшүнбөйт. Мисалы ошол эле силер айткандай, кээ бир сүрөтчүлөр баягы байыркы түшүнүк менен мен чыгармачыл адаммын, акчага тиешем жок, мындай ой пикиримди мен сатпайм. Ошондой мен көргөн эмем сатылбайт деп эле мындай, бирок ал эски түшүнүк. Азыр биз айтып атабыз, ар бир буюм бул баягы чыгармачылыгынан чыккан, адамдын чыгармачылык иш аракеттеринен чыккан буюм бул товар деп эсептесе болот. Ошондой түшүнүктөрдү биз азыр аракет кылып атабыз. Мисалы азыркы күндө ушул эле Англия жардам берип атат бизге, биздин уюмубузга. Жаш ишкерлерди баягы кол өнөрчүлүк болобу, же туризм болобу, же мода болобу, же сүрөтчүлүк болобу, ушундай чыгармачылыктын негизинде, улуттук баалуулуктардын негизинде иштеген бизнесмендерди, бизнесмен деп коебуз да биз аларды. Ошолорго биз билим берип, өздөрүнүн мындай билими аркылуу экономиканын тармак экенин түшүндүрүп окутуп атабыз биз азыр. Назгүл айым, ушу канчалык бир процесс керек? Бул өзү эволюциялык процесс да. Ушул чыгармачыл адамдар чыгармачылыгы менен кошо бизнесмендик өнөрүн дагы өркүндөтүп кетүүчү. Анан буга кандай жолдор бар, кандай иш аракеттер жасалып атат? Сурооңузга рахмат, Эркин мырза. Биз ошол максат менен азыркы күндө креативдүү индустриялар ассоциациясын түздүк. Мына ушул күз айларынын башы менен биз каттоодон өттүк. Анан биз ушул креативдүү тармакта иштеген ишкерлердин башын бириктирип, ушул ассоциацияны түзгөнүбүздүн бирден бир себеби ошол чыгармачыл инсандарга креативдүү экономика деген эмне жана ошол креативдүү экономика аркылуу чыгарылган талант менен чыгарылган өнүмдү кантип биз кошумча баалуулук берип, ошону чет жака чыгарсак болот. Ошол тууралуу көбүрөөк маек болуп, ошол тууралуу көбүрөөк өз ичара гана эмес ошол ассоциацияда, бирок ошол ассоциациянын атынан биз өкмөт алдында дагы ушул маселени көтөрүп чыгалы деген максатта түзүлдүк. Мүмкүн сиз билер чыгасыздар, азыркы күндө биздин экономика министрлигинде креативдүү индустриялар паркы тууралуу мыйзам долбоору каралып жаткан мезгил. Бул бир жылдык эмес, бир нече жылдын эмгеги. Ошол биздин ассоциацияга кирген мүчөлөр дагы ошол жумушчу топтун мүчөлөрү болуп эсептелинет. Бул мыйзам долбоорунун эң негизги максаты кандай? Ошол чыгармачыл инсандарды жалгыз гана кол өнөрчүлүк эмес, ал жерде креативдүү экономикада негизинен 12 тармак каралат да. Мода, дизайн, архитектура, интерьердин архитектурасы, компьютердик оюндар, IT тармагы дагы ошол креативдүү индустриялардын бири. Мына ошол 12 тармакта алек болуп жүргөн адамдар өзүнүн өнүмүнө кошумча баалуулук берген соң, ошону кантип өнүккөн өлкөлөрдүн рыногуна, базарына жеткирсе болот. Ал үчүн демек биздин өкмөт тарабынан дагы бир жеңилдетүүлөр болсо, эгерде салык жагынан аларга мындай жагымдуу болгон шарттар түзүлгөндө, экономикалык көз караштан алып караганда дагы биз ишенебиз, ошондо бизде креативдүү индустрия тармагында иштеген адамдар көмүскө экономикадан көбүрөөк чыгат да. Мисалга алсак, азыркы учурда айрым патенттердин баасы ал абдан жогорку баада да. Мисалы алар биз иш-чара болгондо мамиле түзөсүң да ошол чыгармачыл индустрияда иштеген адамдар менен. Анан финансылык документтерди сурай келгенде алар айтат да, бизде бир мүчөлүштүк бар, биздин патентибиз абдан жогору. Демек патентибиздин баасы жогору болсо, биз анын дагы биздин кызматтын баасын да жогорулатып өстүрүшүбүз керек. Мисалы үчүн канча патенттин баасы? Мисалы, мен акыркы учурда уккан баам бул архитектура жана дизайн боюнча 20 000 сом. Айына? Бир айлык.
патент наркычы. Анан ошондо архитектурада жана дизайнде көркөм чыгармачылык менен иштеген адамдар жалаң. Анан эгерде алардын патентинин наркы гана ошол баада болсо, демек алардын көрсөткөн кызмат акысы дагы абдан жогорулайт. Же болбосо кардар тарабынан мүмкүнчүлүк түзүлбөйт алардын кызматы менен колдонууга ошол жогорку баанын эсебинен. Же тескерисинче ал эки тараптын көмүскө экономика аркылуу башкача жолдор менен сүйлөшүп алып, анан мүмкүн ошондо дагы биздин өкмөтүбүзгө чоң жоготуулар болуп жатат да. Анан жана Динара эже айткан ойго мен да толук кошуламын. Креативдүү экономиканын бирден бир негизи бул талант. Адамдын өзүнүн катышуусу да. Мисалы, кайсы кызматтар жоголуп кетпейт деген суроо болгондо, мугалим кызматы эч качан жоголбойт да. Канчалык автоматташтыруу болбосун, себеби адам менен адамдык мамилени, эмоцияны тарбиялоочу бул жалгыз гана инсан, бул адам болуп эсептелинет да. Анан ошол эле учурда жанагы башында айткандай, дүйнө кандай арыш менен, кандай ылдамдык менен өнүгүп жатса, биз дагы ошондон калбай, ошого кошулуп калсак абдан жакшы болот. Бирок дүйнөнүн өнүгүшү, Динара эже, тескерисинче жаңы креативдүү кесиптердин, чыгармачыл кесиптердин дагы пайда болушуна мындай өбөлгө түзүп атат да. Мисалы үчүн ошол эле IT, компьютердик дизайн, пиар, жарнама деген мунун бардыгы мындан 50 жыл мурун жок болгон кесиптер болчу да. Анан бул технологиянын өнүгүшү тескерисинче чыгармачылыкты дагы өнүктүрүп атат десек туура болот болуш керек. Албетте, албетте. Бул мисалы ошол эле IT биз мисалы мен курактуу сүрөтчүлөр баягы эле боек менен тартып жүрөбүз, а бирок жаштар азыр компьютер менен иштешет да. Аларга боек да кереги жок. Алар баягы өзүнүн ой жүгүртмөлөрүн, өзүнүн мындай түшүнүктөрүн, өзүнүн мындай адистилигин ошол башка ыкмалар менен көрсөтүп атат. Азыркы түшүнүк мындай да, ыкманын мааниси өзгөргөн. Анын баалуулугу да өзгөргөн. Мисалы, азыр мен уктум го жакында бир жигит өзүнүн сүрөтүн ошо компьютерный, виртуальный, мындай аны колго да алса болбойт. Виртуальный ошол эле интернеттен жасалган буюмун, сүрөтүн 62 миллион долларга сатыптыр. Керемет. Мен мисалы аны көп жакшы түшүнө албайм. Эмне үчүн дегенде биз колго кармап көрбөдү, жыттап көрбөгөн. А бирок ошондой заман келе жатат. Бирок ошентсе дагы мен ишенем, ушул биздин ата бабаларыбыз жасаган, азыркы дагы жаштар ошол билимди алып калып, үйрөнүп калып, кол менен, өз колу менен жасаган буюмдар, мисалы ошол эле кийим болобу, ошол эле мода болобу, же болбосо шырдак болобу, бул адамдын колунун жылуулугун сактап калган буюмдар, биздин маданиятыбыздын жытын дагы мындай маанисин да сактап калган буюм, бул эч качан баасын жоготпойт. Ылайым болсун ошондой. Биздин жардамага тыныгыбыз бар экен, кайра кайтып келебиз. Жардама. Кечтин кезекчиси Эркин Рыскулбеков. Креативдүү экономика жөнүндө сөз кылып атабыз. Биз улантабыз. Жарнаманын учурунда жакшы бир өрнөктөрдү келтирдик. Мисалы үчүн, жакында эле Европанын чоң бир шаарларынын биринде, унутуп калдым, калп айтпасам, Копенгагенде Дота боюнча дүйнөлүк чемпионат өтүп, кадимки олимпиада системасында курама командалар барып, анын СНГ командасы Орусиядан биринчи орунду ээлеп, бир нече миллион доллар утуп кетти. Бул дагы креативдүү экономиканын бир түрү деп ойлодук. Бирок ошол эле учурда мындай кейстерди да эстебей койсок болбойт. Мындан 2 жыл мурун биздин Кыргызстаныбызда Дота боюнча чемпионат улуттук академиялык Абдулас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрында өткөндө, биздин мамлекеттик структуралардагы, анан кийин калктын дагы чоң бир катмары бул маданияттын храмы, эмнеге мунун ичине мындай оюндарды киргиздиңер деп мындай каршы чыкканда, деги эле ушундай кандай десем, салттуу коом, анан кийин мындай катуу мамлекеттик структуралар менен кагылышуу креативдик экономиканын өнүгүүсүнө канчалык тоскоол болот? Бизге менимче абдан чоң маселе бул
эрк жана ийкемдүүлүк керек да. Анан экинчиден болсо бул негизинен түшүнүү керек максатынчы. Ошол эле сиз атын атап мисал кылып келтирген Дота оюну ошол эмнеге алып келет? Азыр ошол оюндун жаштарга болгон таасири кандай? Дүйнө ошого кандай көз карашта деген сыяктуу иликтөөлөр болуш керек да мамлекетибизде дагычы. Анан ошондой иликтөөлөр болуп, анан коомчулукта ошол тууралуу бир маалымат берилгенде, биз ал эмне үчүн деп түпкү максатын түшүнө билсек, ошондо жанагыдай түздөн түз биринчи эле оюбузга келген опера балет театрында бул жогорку искусство, культура, маданият гана көрсөтүлүш керек деген ойдон мүмкүн биз бир аз ийкемдүүрөөк болуп, башкача да көз карашта болор белек дейм да. Мисалы Toyota компаниясынын жетекчиси ал айткан экен, өзүңөргө бир маселе же максат койгон кезде 5 жолу эмне үчүн деген суроону улам бере бериңиздер. Акыры келип силер чындап өзүңөрдүн максатыңарды аныктай аласыңар деп. Анан ошол сыяктуу эле биз ар бир иш-чараны өткөрөрдө же болбосо бир жаңы демилгени көтөрүп чыккан мезгилде баягы жеке менчик тараптагы, өкмөт тараптагы бир ири отуруп түз кеңешип, анан ошол эмне үчүн бизге маанилүү, ошол сыяктуу сөздөр көбүрөөк болсо, ошондо бизде креативдүү экономика болобу, башка дагы багыттар, азыркы дүйнө жүзүндө алгылыктуу өнүгүп келе жаткан багыттар бизге дагы сиңирилишип, биз өзүбүздүн баягы тарыхый, маданий оңгубузду да жоготпостон, ошону дагы өзүбүзгө калыптандыра алабыз деп ойлоймун. Динар жашы креативдүүлүк жөнүндө сөз кылып атабыз. Мындай мамлекеттик деңгээлдеги өткөрүлүп жаткан иш-чаралар, мамлекеттик башкаруу десем дагы болот. Мындай креативдүүлүк жетишпегендей ой калтырбайбы сизге? Мына бүгүн Улуттук филармонияда Исхак Разаковдун 110 жылдыгын өткөрүп атышат. Эми эч кимди таарынткым келбейт, бирок иш-чаралардын баардыгы эле коёндой окшош биздикичи. Фанфары бирдей сахна ачылат, баары бирдей сценарий менен өтөт. Мына мамлекетибиздин 30 жылдыгын өткөрдүк. Бул нерселерди дагы ошол эле мамлекеттик агитацияны дагы креативдүүрөөк кылып мындай бир жасасак, балким ошол эле акчага эффекти жогорураак болот беле дейм да. Билесизби, бизде бир нече маселебиз бар да мындай. Биринчиден, могу салттуу коом, баягы салтты кармаган байыркы баалуулуктарды мындай бекем кармап ошого мындай ориентир кылган коомчулук, бул бир. Экинчиден, жаштар. Жаштар дагы мындай бөлүнүшөт да. Мисалы шаардык жаштар көбүнчөсү тилин да билбейт, кыргыз тилин, өз тилин да билбейт, өзүнүн маданиятын, тарыхын да билбейт. Мисалы көп мен бир жаштарды билем, ол Американын же Россиянын тарыхын жакшыраак билет өзүбүздүн тарыхыбызга карагандачы. Ошон үчүн мындай бир коомчулук мындай жарылган да бизде. Вот бийликти айтып атпайсыңарбы? Бийлик бул баягы бардык эле өлкөлөрдө ошондой окшош да. Мисалы ошол эле Россия болобу, башка Грузия болобу же батыш тарапта болобу. Алардын максаты мындай башкача да. Алардын максаты мындай жалпы көз караш. Алар мындай чыгармачылык креативдүүрөөк болсун дегенди көп деле мындай ойлонушпайт аларчы. Бюджет менен иштей берет, баягы көнгөн эмелерге беришет, өздөрүнүн мындай эрежелери болот. Бирок ошондой болгондо дагы мындай Кыргызстан өтө кичинекей өлкө. Бул жерде бирөө айткандай баары эле бир-бирден, Айтматов бир, Шыгаев бир депчи, баары эле бир-бирден саналуу эле билимдүү адистер аз. Таланттуу балдар бар. Бирок ошолорду көтөрүп, колдоп, ошолорго ишенип, анан кийин ошолорго тапшырма бериш бул өкмөттүн дагы бир мындай проблема да, проблема. Ошон үчүн баягы көнгөн жолго түшүп эле, баягы бирнеке болуп кетпесин, баягы эле биз билген, тааныган адамдар жазасынчы деген эме менен жүрүшөт. Ошон үчүн мындай жаңылык болбой атат деп ойлойм. Же бул баягы чыгармачылык кризистенби? Чыгармачылык кризис эмнеден пайда болот? Билбейм, экономиканын аздыгынан уланбы, каражаттын аздыгынан уланбы? Жок. Бул жерде мүмкүн биз тиешеси жок. Тиешеси жок.
тиешеси жок. Адамды тарбиялоо мүмкүн ушул маселесинен дагы, ушул үмүттөн да карап көрсөк болот да. Билим маселеси албетте качан адам коркпойт, эгерде ал билимдүү болсо да. Баягы кыргызда улуу сөз бар эмеспи? Билимдүү миңди жыгат, билеги күчтүү бирди жыгат депчи. Баягы күчүнө эле ишенбестен, ошо билимине ишенген адамдар, алар ар кайсы тармакта кайсы гана инсан болбосун, алар мамиле түзүп сүйлөшүп кете алышат да. Анан бул креативдүү экономика жөнүндө сөз кылганда дагы биз стартаптарды эстеп кетсек болот да. Стартап бул жаңылык нерсе. Болгон бир минималдуу жашоого мүмкүнчүлүгү бар бир долбоорду коркпостон эл алдына алып чыгып, коомчулукка тааныштыруу, бул дагы бир эрк жана эрдикти талап кылат, ошол эле учурда билимди да талап кылат да. Бизде ошондой билимдүү, эрктүү адамдар азыр бар. Азыркы учурда Кыргызстандын учу кур эмес бул боюнча стартаптар, дүйнө жүзүнө таанымал стартаптар дагы бар. Ошол адамдар негиздөөчүлөр, алар деген чет мамлекетте жашаса дагы, бирок келип чыгуу жагы бул кыргызстандыктар да. Анан иликтеп көрсөк ошолордун тарыхын кандай болгондугун, алардын үй бүлөсүндө билимди аздектеген жана ошол баланын кызыкчылыгын эске алган ата-энелер болгон. Үй бүлөсүндө ошондой тарбия көргөн, ошол баланын ой пикири, анын өзгөчө бир мүнөздөрү эске алынып, ошол күчтүү тарабын өнүктүрүүгө үй бүлө салым кошкон да. Мүмкүн биз ушул өңүттөн дагы ойлонуп көрүшүбүз керек. Жана тентек балдарды тыйбастан, ошол тентектигинен улам ошол энергиясын туура багытта өнүктүрүп кетсе кандай болот деп. Эгерде жаштайынан биз тыя берсек балдарыбызды, кийин ал бала коркунчак болуп чоңоет дагы, анан өзүнүн бир жакшы болгон оюн элге чыгара албай калат да. Бизге мүмкүн ошол жагыбыздан биз мокок болуп жатабыз азыркы учурда. Сөзсүз менен креативдүү калыппызбы? Албетте. Же тескеринче жана балдарды, андай болбойт, улууга тикке караба, сүйлөбө, кийинбе, тескеринче кийин чечинбе деген нерселердин баарын айтып атып, анан балдардын эмелерин мындай рамкаларга киргизип салабызбы? Жок, эми кеп анда деле эмес. Бул салт, бул баягы атадан балдарга өткөн баягы эрежелер, бул бардык эле маданияттарда бар, бардык элде бар. Ансыз болбойт. Бирок ошентсе дагы баягы азыр жаңы билимдер чыгып атпайбы, жаңы маалымат. Азыр Кыргызстан мурункудай баягы тоо арасында жашаган эл эмеспиз. Кыргыздарчы азыр дүйнө жүзү боюнча тарап кеткенбиз биринчиден. Экинчиден Кыргызстанда эле отуруп жашап биз азыр дүйнө жүзүндө эмне болуп атат, ошо маалыматтын баарын билебиз, окуй алабыз. Балдарыбызды окута алабыз, үйдөн чыкпай окута алабыз. Ошон үчүн мындай билим жагынан тыюу салбаш керек менин оюмча. Могу болсо улууларды тик караба, тиги бу деген бу сөз, бу тик караба деген эмне? Бул мындай жаман сөз эмес, бул урматта деген сөз. Бирок ким кандай түшүнөт аны, ким кандай кабыл алат. Ошондой да, мисалы мен ойлойм бир чети мындай жылаңачтанып жүргөн, мисалы, улуулардын көзүнчө бул туура эмес. Жаштар, кээ бирөөлөр мындай көзүнө илбей жүрүшөт го. Башка жагынан караганда баягы башка улуттарды, арабтарды туурап, таптакыр чүмкөнүп жүргөн да туура эмес. Эмне үчүн дегенде, кыргыз маданиятында эч качан күйөөгө чыга элек кыздар жоолук кийчү эмес. Топучан жүрчү. Эмне үчүн биз ошону колдойбуз азыр, мисалы, кээ бир элибиздин жоолукту салуунун да өзүнүн эрежелери бар, жаңы турмушка чыккан. Албетте, мисалы, ошол эле элечекти же жоолукту байлаганды, мисалы, таластыктар менен көлдүктөр же ош тарапта жашаган келиндер өзгөчөлөнүп байланчу. Бул дагы маданиятыбыздын мындай байлыгы деп санаса болот. Мындай түрдүү ыкмалар менен байлаган. Ошол жоолукту кандайча байласа, ошо каяктан келгени да билинчү да, мындай маалымат катары берилчү. Азыр болсо баары эле окшош болуп эле баягы мынтип эле чупа-чупска окшоп эле эметкенде эле туура эмес деп ойлойм мен. Ошон үчүн өзүбүздүн салтыбызды кармашыбыз керек. Сиз жана билим тууралуу айтып атпайсызбы? Биз көп учурлардачы баягы гендерге да бөлүп коебуз да, кыздын жасай турган иши эмес, же болбосо тескерисинче бийлейм десе эркек бала качан бийлечи эле деп. Анан канча деген Чолпонбек Базарбаевтарыбыз ошол бала кезинде кыял боюнча эле калып атат. Бирок кечээ көрдүм, Маринский
Мариинский театрда биздин бир мекендешибиз Эмукмуш бийлеп жүрөт. Сонунда. Бирок андайлар аз. Это скорее исключение. Мындай эрежеге карагандачы. Ошол эле Айсулуу Тыныбекова айтып берип атпайбы, мен Кочкордо эметиги күрөшүп жүргөндө мени керек болсо линейкага чыгарып мугалимдер урушчу депчи. Кыз бала качан күрөшчү эле деп. Ошол жагыбыздан мындай аксап атабыз эми моюнга алышыбыз керек. Аны дагы. Жок, мен ойлойм, ал аксаган деле жерибиз жок. Андай өзүңөр айткандай бул эреже катары эмес, мындай эрежеден чыккан таланттар. Ошо биз болсо мындай балдарыбызга мүмкүнчүлүк бербей атабыз да, кички бала, эркек бала, мисалы үчүн 6-7 класстагы кыргыз үй бүлөсүндө мен балетке барып бийлейт элем десе, бир 70% ата-энелер айтат. Койчу айран эркектин дагы жумушу балетке бийлейм дегенчи. Жок, Назгүл айтпадыбы, ата-энелер өзүнүн балдарынын баягы эмнеге шыгы бар, эмнеге таланты бар, ошого мындай көз салып, ошолордун ою менен болуш керек. Өзүнүн оюн кармап эле сен медик болосуң, же сен бухгалтер болосуң, же юрист болосуң. Биздин үй бүлөдө эч качан андай чыкчу маселе чыккан жок эле. Мен мисалы мугалимдердин мындай үй бүлөсүндө тарбиялангам, өскөм. Атам, менем, чоң энем бардыгы мугалим эле. Атам болсо медик. Доктор болуп сабак берчү да мединститутта, академияда. Анан кийин алар жакшы эле айтышты мага. Медик болсоң жакшы болот эле, сага ак халат жарашат эле деп мындай жылмакай. Бирок мен болбой койдум, жок, сүрөтчү болом деп. Ошону менен макул болушту. Ошо мен ойлойм, ошо абдан туура кылышты. Эмне үчүн дегенде, ошо баланын мындай эмнеге шыгы бар, ошону мындай байкап туруш керек. Ачыш керек. Баланы антпесе бактылуу болбойт адам. Каалабаган, жактырбаган мындай адистикке ээ болсо, мисалы, кандай болот? Ошондо чыгармачылыктагы өнүгөт, чыгармачылык аркылуу баягы креативдүүлүк өнүгүп, анын баардыгы бир чоң индустрияга айланып, буюрса, чыгармачылык, экономика, креативдүү экономика дагы өнүгөт да. Ошондой эле мындай абдан бекем үй бүлө болуш үчүн күйөөсү менен аял бири-бирин жакшы көрүш керек да, туурабы? Антпесе үй бүлө бекем болбойт. Ошондой эле адам баласы өзүнүн кесибин жакшы көрбөсө, кандай адис болот? Ошондо кесип дагы мындай жоопко тарат. Ошондо кандайча ошол адис кандай жумуш жасайт? Жакшы жумуш жасай албайт болуш керек. Эл дагы ыраазы болбойт анын жумушунан. Ошон үчүн өзү да бактысыз сезет өзүн. Ошон үчүн адам баласы бактылуу сезиш үчүн мындай жумушуна учуп барып, үйүнө учуп келип, ушундай бир бактылуу сезим пайда болсо, ошондо гана мындай бир жакшы результатты күтсө болот. Эгер уруксат берсеңиздер, мен учурдан пайдаланып, силердин каналга дагы абдан терең ыраазычылык айтып кетер элем. ТВ1 KG ар дайым мындай өңүттүү, абдан актуалдуу болгон маселелерди алга чыгарып жатасыздар. Анан сиздер дагы креативдүү экономиканын өкүлдөрүсүздөр. Массалык маалымат каражаттары. Жана сиз узатып жаткан бизге суроолор канткенде биздин калкыбызда бир өзгөрүүлөр болушу мүмкүн. Канткенде биз баланын жанагы шыктуу жагын байкайбыз деп атпайбызбы? Эгерде бизде сыналгы аркылуу, үн алгы аркылуу бардык эле жайларда ушундай сыяктуу кептер, сөздөр көбүрөөк талкууланса, ошондо абдан жакшы болот да. Биз ошол өңүттөн максат коюп, ушул бүгүндөн баштап, 25 октябрь дүйшөмбү күндөн баштап креативдүү экономика жумалыгын баштадык ассоциациянын атынан. Анан учурдан пайдаланып, мен чакырып кетер элем, креативдүү индустрияга тиешем бар, мен чыгармачыл инсанмын, мына мен ушундай стартапым бар деген сыяктуу инсандар, эгерде бир иш-чаралар өткөрүп жатса, ушул даталарда же кийинде эле биз менен байланышып, ошол иш-чараларын жалпы калкка тартууласак, ошондо бизде түшүнүк да пайда болуп, анан ошол багытта өнүгүүгө дагы бет алабыз деп ойлойбуз. Анда креативдүү экономиканын жумалыгы ийгиликтүү өтсүн деген жакшы тилек менен, урматтуу Динара эже, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, эл аралык ойма көл кол өнөрчүлүк көргөзмөсүнүн негиздөөчүсү, Каксар KG'нын мүдүрү Динара Чочумбаева бүгүнкү тоюбуздун мейманы болду, бүгүнкү кечебиздин мейманы болду. Жана ошондой эле креативдүү индустриялар ассоциациясынын директору Назгүл Кубакаева. Чоң рахмат сиздерге. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Жакшы күндөрдө жүз көрүшөлү. Чоң рахмат. Силерге да рахмат. Биз улантабыз.
мааниси бар жогорку мода. Гапар Айтиев атындагы көркөм сүрөт музейинде өзгөчө көргөзмө жана андан да өзгөчө мода көргөзмөсү өтүп жатат. Айжан Фирсова жана Сайкал Сейталиева дизайнерлер Go Viral менен бирге уникалдуу интерактивдүү көргөзмө түзүштү. Биз жок дегенде мода индустриясынын айлана чөйрөгө тийгизген зыянын бир аз азайтууну каалайбыз. Уменьшить тот вред, который наносит фэшн-индустрия на окружающую среду. Жана массалык рыноктук нерселерге караганда уникалдуу брендтерге артыкчылык берүү жакшы экени жөнүндө көбүрөөк сүйлөшкүбүз келет. Уникальным маркам, нежели масс-маркетам. Бул коллекция үчүн биз термокездемелерди колдондук. Бул биз Москвадан заказ кылган технологиялык кездемелер. Ошондой эле сиз басылмаларды көрө аласыз. Бардык кездемелер кайра иштетилген пластикалык бөтөлкөлөрдөн. Принты, все ткани для основы принтов – это ткань из переработанных пластиковых бутылок. Авторлар концептуалдык ишине Гешик VR деп ат коюшкан. Эгер билсеңиз, Гешик кыргыз элинин салтында жакын адамыбызга жакшы энергияны бөлүшүү каалоосу катары маанилүү адам үчүн белектерди өткөрүп берүү деген ыйык мааниге ээ. Бирок биз урпактарга Гешик катары эмнени өткөрүп беребиз? Кандай жерди калтырабыз? Мындай суроолор көргөзмөнүн жаратуучулары тарабынан берилет. Она показывает состояние экологии в целом в мире. Бул дүйнөдө жалпысынан айлана чөйрөнүн абалын көрсөтөт. Биз негизги сүрөттөрдү 3 элемент — суу, аба жана жер аркылуу жеткирдик. Негизги инсталляциялар күн сайын болуп аткан көрүнбөгөн, материалдык эмес нерселерди көрсөтөт. Бул тизмегине жер планетасындагы бардык адамдар катышат. В этой цепи как раз событий участвуем все мы, люди на планете Земля. Кыргыз элинде үнөмдүүлүк салтыбыз да бар. Биздин чоң энелерибизден үйрөнгөнбүз. Менимче кайра ошол берекелүү ой жүгүртүүгө кайтуу убактысы келди. Когда вот есть техники курак и вот бережное отношение от наших бабушек, прабабушек, это хорошо помним. Я думаю, что пора уже возвращаться к такому, скажем так, образу мыслей. Көргөзмө офлайн жана онлайн форматында өткөрүлөт. Виртуалдык дүйнөгө чөмүлүү үчүн VR айнегин колдонуу керек. Бул жерде көркөм буюмдарды элсиз жана ызы чуусуз көрө аласыз. Визуалдык бөлүк атайын эффекттер, экспонаттар менен өз ара аракеттенүү. Кадыр Батыркановдун музыкалык коштоосу бардыгы көргөзмөдөн чоң таасир алуу үчүн иштелип чыккан. Көргөзмө ташталган баштык, бөтөлкө же керексиз кийим сатуу. Баары биздин планетанын келечекте кандай болооруна таасир этерин көрсөтөт. Какой будет наша планета в будущем? Көргөзмө жөнүндө бизден уксаңар да, бардыгын өз көзүңүз менен көрсөңүз жакшы болот. Биз улантабыз, креативдүү экономика жөнүндө сөз кылып атабыз. ТВ1 каналы биз түз эфирдебиз. Социалдык баракчалардан, Facebook, YouTube'дан бизди баамдаңыздар. Ошондой эле ТВ1дин эфириндебиз. Сурооңуздар болсо 0708 996 996 номерине WhatsApp'ка, Telegram'га жөнөтүңүздөр. Меймандарыбызды узатууга аракет кылабыз. Продюсер Карек Балдар фестивалынын негиздөөчүсү, мүдүрү Толкун Дайырбекова саламатсызбы? Студиябыздын мейманы, ошондой эле Билимтек жоопкерчилиги чектелген коомунун генералдык директору Айнура Мамашарип студиябыздын меймандары. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы. Мындай креативдүү экономика десем, бүгүн мага 5 мейманды бериптир. 5 өтең айымдар экен да.
Неге мындай креативдүүлүккө, чыгармачылыкка айымдар көбүрөөк, анан эркектер мындай салттуу бизнеске жакыныраакпы? Мен ойлойм ал мындай эле случайно болуп калды го. Анткени мен оюмча тең эле бирдей эле келе атат окшойбуз. Биздин өлкө демократиялык өлкө болгондон кийин айымдар деле эркектер деле бирдей эле кыймылдап атышат го. Жо негизи эле мындай айымдын табияты чыгармачылыкка жакыныраак да өзүчө. Негизинен ооба. Сулуулукту жакшы көрөт. Мындай көчөдөн кетип баратсак, мисалы үчүн мен кетип баратам көчө менен. А силер эле ошо көчөдөн бассаңыздар, сары жалбыракты көрөсүздөр, жаңы чөптү көрөсүздөр, чуркап келаткан баланы көрөсүңөр, мындай балким көз караштан айырмаланаттыр. Ооба, жалпысынан карап көргөндө эркектер байкабаган көп нерсени аял киши байкайт. Бул аял кишилердин өзгөчөлүгү болсо керек. Эми биз аз бүгүн креативдүү экономиканын жумалыгы башталды, ушул дүйшөмбүдөн баштап. Анан деги эле ушу креативдүү экономика деп, креативдүү индустрия дегенде мен дароо Игра кальмара оюма келди да. Эмнегедир? Себеби азыр дүйнөнү дүңгүрөтүп аткан сериал, анан миллиардтаган бюджет жана башка. Биздин Кыргызстанда Толкун айым сизге суроо. Кино тармагы креативдүү экономиканын локомотиви болуп бере алабы? Болуп бере алат, бирок ага аябай көп иш аракет жумшаш керек, акча салыш керек. Ал деген бизде аябай ойлонуп кылам деген жаштар көп. Анан аларга ошо мындайча айтканда жардам керек, поддержка керек да. Эмне жардам, акчалайбы же? Ошол эле мындай бул креативдүү экономика бул идеянын дагы акчага айландырылган бир нерсеси болуп атпайбы? Ошол идеяларды биз айтып кое беребиз, бирок ишке аша келгенде көп жактан бир нерселер чыга берет да. Баягы жолуң болбойт да көп учурдачы. Анан мындайча айтканда бул жактан ошол эле бир нерсе чыгарма чыгарып атасың, чыгарма жаратып атасың, жаратман катары жаратып атасың. Бирок ошол жаратман адам көмүскөдө калып эле, ал колдонгон адамдар көбүрөөк баягы пайдасын көрүшү мүмкүн да. Ошол нерсе бул закондон башталат мисалы. Ошол эле учурда бул жакта кандай десем, кино жаатында профессионалдарды өстүрүш керек. Бизде мындайча айтканда азыркы учурда Манас университети даярдайт, ооба, искусство университети даярдайт. Дагы бир нече нерселер бар, бирок толук кандуу ушул кино жаатында биздин жаштар билим алсын, дүйнөлүк деңгээлде билим алып, дүйнөлүк деңгээлде кино тартсын деп мен оюмча баягы стратегиялык бизде эме жок го дейм да. Анткени биз өзүбүздөн өзүбүз эле баягы студиялар, чакан студиялар бири-бирибизден үйрөнүп, анан чет өлкөдөн атайын консультанттарды чакырып же өзүбүз эл аралык бир фестивалдарга барып, эл аралык бир жарманкелерге барып ошолорду үйрөнөбүз, фестивалдардан үйрөнөбүз. Анан баягы эл аралык продюсерлер менен иштеп, иш жүзүндө үйрөнүп, анан дүйнөлүк масштабка чыгып атабыз да. Бул жактан ошол нерсени жасаса деле болот. Бирок дүйнөлүк масштабка чыгып атабыз деп кайсыл продукт айта алабыз биз? Дүйнөлүк масштаб дегенде кандай эми? Дүйнөлүк, мисалы ошол эле кино тармагын айтканда, кино фестивалдарга азыр кыргыз киносу көп эле чыгып байма-бай катышып атат. Ал жактан мисалы силер Кыргызстандан келдиңер, тигил жактан келдиңер дебейт. Ал жактан эл катары эле баягы бир деңгээлде катышасың. Кино сапаттуу болуш керек, идеяңды туура билдирип, туура сапаттуу тартсаң катыша бересиң. Бул дагы креативдүү экономика болот. Ал жактан баягы логистика мындай болду, экспорт болду деген тема жок, баарыбыз эле бирдей катышып атабыз. Ошол эле учурда эми ошого баягы көбүрөөк маани берип, анан профессионалдарды өстүрүп, техника менен жабдыктап, ошого бир шарттарды түзүү керек го. Азыр биздин кыргыз киносунун креативдүүлүгүнө эмне жетпейт деген маселеге кайтып келебиз бир нече көзөрмөмдөн кийин. Ойлонуп туруңуз. Бирок Айнур айым, билимтек кантип ушул креативдүү экономикага мындай байланыштырсам болот? Биз билимтек эмне себептен креативдүү экономикага мүчө болдук? Себеби креативдүү экономикага баардык эле нерсеге бул билим керек болот. Биз балдарга эмнени окута алабыз? Биз азыркы учурда STEAM Makers деп окуу борборубуз бар. Ошол жерде окуучуларды, ата-энелерди, мугалимдерди окутабыз. Креативдүүлүккө, чыгармачылыкка. Ал жерде кандай кылып окутасыңар деп сурашыңыздар мүмкүн. Биздин мугалимдерибиз же болбосо буга чейинки эле өтүп келген сабактар салттуу сабактар.
окуучуларга бир эле рамканы чийип берип коебуз. Ошол рамкадан чыкпайбыз да. Ошол эле мугалимдерге биз жаңыча методологияны үйрөтөбүз. Рамкадан чыксын балдар. Мугалим жөн гана багыт берип койсун. Бала өзүнүн жолун өзү тапсын. Мисал келтирсек, биз бул жерге келүү үчүн Толкун эже башка жол менен келди, биз башка жол менен келдик. Бирок бир жерге келдик да. Балага ошол эле бир математиканы алсак, бир эле эрежени же болбосо бир эле формуланы берип коюп, ушул формуланын негизинде эле ушул мисал чыгат деп. Балага жөн гана ошол мисалды берсин, бала каалаган формула менен келсин темага. Эң негизгиси теманы түшүнсө гана болду да. Ушундай биз эмне себептен келдик? Креативдүү экономика, креативдүү окуучу, креативдүү мугалим, креативдүү ата-эне бул креативдүү экономикабыз болот. Креативдүү экономика болгон соң биз күткөн экономика келип чыгат. Бирок мындай креативдүүлүк дегенде буга чейин кирген Динара эжени уктуңуздар да мындай чыгармачылык деп кыргыз тилинде айтып атабыз. Анан чыгармачылыкты окутуу мүмкүнбү? Же бул табияттан келген бир тубаса касиетпи? Же чыгармачылыгың бар, же чыгармачылыгың жок? Чыгармачылыкка багыт берүү керек. Ар бир бала чыгармачыл. Өзүнүн табиятында ар бир бала чыгармачыл болот. Кээ бир балдар сүйлөй алат, ошол оюну айта алат. Кээ бир бала ошону кагазга түшүрө алат. Кээ бирөө сүрөт тарта алат. Азыр бизде Симмекерс окуу борборубузда STEM олимпиада деп баштадык буюрса. Олимпиадабыздын биринчи туру жыйынтыкталып калды 30 октябрга чейин. Ал жерде тапшырма мындай. Окуучулар менин таза үйүм, менин Кыргызстаным деген темада эссе жазышат, сүрөт тартышат, видео тартышат, же болбосо кыргыздын ырларын ырдап беришет. Ошол жерде арттагы кливи кандайдыр бир чыгармачыл болуш керек. Бала бул жерде эмне себептен 4 категория берилген? Себеби бала балким бизге айтып бере албайт. Балким бала жаза албайт оюн. Балким аны сүрөттүн кагаз бетине түшүрүп берет бизге сүрөт тартып. Бул баланын чыгармачылыгы. Мындайча айтканда биз ушул олимпиадалардын негизинде балдардын чыгармачылыгын өнүктүрүп атабыз десек болот. Чыгармачылыкка өнүктүрүү менен бирге мындай балага кандай десем маселелерди жеңил желпи чечүүгө бир өбөлгө түскөн жоксуздарбы? Бул маселе мугалимдер менен иштешилип атат. Азыркы учурда мугалимдерге семинарлар берилип атат. Мугалимге сабакты татаалдаштырба, бир гана жашоого байлап берсин. Жөнөкөй эле нерсе, бизге деле мындай сүйлөшүп отурганда деле жашоодон мисал келтирилсе, бул нерсе жеңил болот. Азыр туурабы? Сабак учурунда деле ошол эле математиканы ошол эле учурда балким бир күнүмдүк жашоодо колдонгон буюмду алып келип түшүндүрүп берсе, ал балага дагы түшүнүктүү болот да. Например, алманын 4/1 бөлүгү деп оозеки укканга караганда, алманы алып келип балдардын көзүндө 4кө бөлүп, ошонун 1 бөлүгү деп көрсөтсө, ошол нерсе балага дагы түшүнүктүүрөөк болобу? Ал нерсени балага өтө алыш үчүн биз мугалимдер менен иштешебиз. Албетте ата-энелер менен дагы чогуу иштешип атабыз. Билбейм, мен баягы салттуу өсүп калганбыз да 90-жылдары. Мы не ищем легких путей деп коёр эле да директорлорубуз, тескерисинче мугалимдерибиз татаалдаштырып берет эле. Анан чынын айтсам мен азыркыга чейин түшүнбөйм да, мен косинус менен синусты эмнеге окудум болду экен, анчалык жаттап мындай. Мына 32-ге келип калдым, дагы эле бир да жолу колдонуп көрө элекмин ошонучу жашоомдо. Колдономбу, колдонбоймбу билбейм, айта албайм. Эми кайра биздин киноиндустрияга келе турган болсок, менин суроом, бизге эмне жетпей атат? Каражат, билим. Ошол тармактагы дагы баягы бизде бар экен деп баягы жаштардын арасында, мисалы ошол Карек фестивалын ала турган болсок, Карек фестивалы бул ошол жаш өспүрүмдөргө ушул кино тармагы бар экенин айталы деп, маалымат берели деп, анан бул балдар 10 жаштан 17 жашка чейинки балдар университетке өтө элек баягы эмне баягы не специальность тандасам деп жүргөн балдар ошо кино тартып көрүп фестивалга жөнөтөт. Анан ал жактан өздөрүн баамдайт да, бул мага керекпи, бул кино тартуу же мен башкача өрөөнү тандашым керек беле. Анткени бул жакта да карабайсызбы, кино тарта турган балдар булар азыр эле айттыңыз, чыгармачылык адам бул тубасабы же баягы өстүрүлгөнбү депчи. Анын бул тубаса дагы чыгармачылык балдар бар. Бирок айлана чөйрөсүнүн баары тең, экономика, юрист, врач болуп баягы так специалисттер менен кеткен үчүн ал балада маалымат, көбүрөөк маалымат жок. Бул жактан дагы башка сфераларды өстүрсө болоруна. Ошол эле учурда ал өзүнүн чыгармачылыгын кылайын десе, айлана чөйрөсү аны колдобойт. Эмне кыласың, кандай кыласың, стереотиптер менен ал менен акча таппайсың, андан көрөк муну оку дейт. Эми менде деле болгон, менин айланамда деле болгон ал нерсе.
Анан биз балдарга мүмкүнчүлүк берип атабыз. Мына кино тартып көргүлө. Ар бир экинчи айым актриса болгонго кандайдыр бир жолу ойлонуп көрүптүр бул жашоодо. Мен актриса болчумун деп. Же азыр деле биз мына күнүмдүк жашоодо деле мен деле тартылат элем, чакырып койгула дейт да. Анан ошол нерсе баягы кичинекей кезинен бери келатат да. Анан бул балдар бири-бири менен баягы тартуучу топ түзүп алып кино тартышат. Бул деген коммуникацияны, жоопкерчиликти, ошол командада иштөөнү, ошол бири-бирин тартып монтажер болуп атат, баягы техниканы өздөштүрүп атышат, оператор болуп атат. Ошол эмне техника менен тартса болот. Телефонго деле тартса болот. Анан кайра титрди жазып атышат. Ошол титрдан деле баягы грамматикалык эмелерди көрөсүң да, мүчүлүштөрдү, каталарды. Анан мындайча айтканда балдар чыгармачылык менен алек болуп атат. Ошол эле учурда булар актер, актриса болуп, ошол сценарий жазып ойлонуп атышат. Бул жолдорун таап, кандай болот, эмне болот деп. Бул жактан ошол жолду көрсөтүп, бул нерсени популярдаштырып, ушул бизде дагы ушул нерсе менен алектенсе болот, мындан акча тапса болот деп. Толкун бирок сиз айтып берип аткан нерселердин баардыгы мындай өз ара ичибизде бир казандын ичине кайнап аткандын эле далили да. Мына өзүбүз келдик, өзүбүз үйлөндүк, өзүбүз бир актерду жасап көрдүк, болгон жок. Бул титрге ката чыгып калыптыр, мейли эмкисин оңдоп коебуз деген сыяктуучу. Качан биздин киноиндустрия, мисалы үчүн билбейм, бир эле тиги Спилбергдин бир киносунун бюджети Кыргызстандын бир бюджетине барар болот атпайбы? Качан биз ошондой болбосо да, ошого ошонун бир жетип жетпеген бир тасмаларды тартып, биз качан чоң индустриалдык мамлекетке айланабыз, кино индустриалдык мамлекет. Качан биздин өзүбүздүн Голливудубуз болот, эмне жетпей атат ошого? Бирден бир жолу бул көптөгөн ошол кино индустрия өнүгүп кеткен өлкөлөрдүн негизинде бул баягы эме закон бар да ал жакта. Башка өлкөлөрдөн келип кино тартса, ал жака миллиондогон, сиз айтмакчы, миллиондогон акчаны салышат, бирок ошол эле кэшбэк алып кетишет да, какой-то энный сумма, процентин кайра алып кетишет. Бул ушул өлкөгө келип тарткан үчүн. Ошондой закондор иштеген өлкөлөр аябай өнүгүп кеткен кино индустрия тарабы. Анткени аларга андай закон жазылып, алар бардык тараптан колдоого көрсөтүлүп, шарттары түзүлүп атат. Анан ошол эле учурда специалисттерди даярдаш керек. Анткени бизде мына параллельно 4 тасма тартылса, параллельно мыкты профессионалдык. Мына звукорежиссер жетпейт, операторлор жетпейт, мыкты деңгээлде тарта турган, эл аралык деңгээлде. Ошол специалисттерди даярдаш керек. Мыкты кылып даярдаш керек. Акча жетишпейт, мамлекеттик мыйзам, билим жетишпейт, адистер жетишпейт. Адистер санынан жетишпейт. Чыгармачылык жетишеби? Чыгармачылык боюнча ал тарапты дагы мына ошол эле мынакей жекебиз айтып атпайбы? Бул балдарга дагы баягы чөйрө, ушул нерсе бар, ушул нерсени өстүрсө болот деп багыт берсе, бул жагы дагы өсмөк да. А биз болсо рамкага салып атпайлыкпы? Улам аны кылба, муну кылба. Рамкага салбай, мындай чөйрө кылып, муну кылса болот деп баягы багыт берсек туура болду. Багыт берсек ал дагы өсө турган жою бар. Бир сонун сценарий көрө элекпиз да. Сценарий эми бул чыгармачылыкта. Кагазга жазылат дейм. Ага светтин же камеранын кереги жок да. Туура. Бирок ошондой сонун сценарий да көрбөй атпайбы? Бирок ал сценарий жазыш үчүн ал адам жаза турган адамдын дагы адистиги керек болот атпайбы? Билими керек болот атат. Анын жашоодогу тажрыйбасы, элди көргөн тажрыйбасы, эмнени жазыш керек, кандай максатта жазыш керек, драматургияны билиш керек. Ал жөндөн жай эле. Бизде ким Гүлжан бар, Токтогул, тиги Нью-Йорк жок калп айтам, Голливуд академиясынан сценаристти окуп, мындай профессионалдуу диплом алып келген. Мен ушу Гүлжандын окуп аткан жеринен барып бир тасма тартып, жана Форд Копполанын Крестный отецинин кол жазмасын колума кармап келдим эле да. Анан ошондогу биздин сценарий менен жазылган ошол жактын айырмасын көргөм. Мен биздин да кино тартканыбызды эч ким тарткым келбейт, бирок мен көргөм да кандай тартат. Мондай деп койчу дейт да биздикилер чанат. Бу эли мондай кылып койбоймунбу? Костюм туура келбей калса, мейли деп анан. Сиз айткан ошол биз дагы ошол Крестный отецтин тартылган замагына барганбыз, Сицилияга. Ал жактагы ошол бүт документтештирилген сүрөттөр менен баары тең мүнөтү, секунду, кайсы маалда ошол эле сценарий жазылып атат. Ошону бирок даярдык көргөнү, киного даярдык көргөнү бул ар бир секундтан бери саналган убакыт. Бул элдин баягы профессионалдуулугу. Анан ошол эле учурда андай актерлор мисалы бир күндүк, мисалы бизде орто эсеп менен бизде бир күнү 3000 сом. Орто эсеп. 3000 сомдон мындай среднем деп коеюнчу.
башка, например, топовый актерлор мисалы бир күнү миллиондоп саналат да, миллион. Ошондой, Бирок ошондой. ага ошого жараша алар атка минет, машина айдайт, учат, секирет. Акча жөнүндө сөз кылып калдык. Биз дагы акча таап алалы, азыр реклама көрсөтүп кайра келебиз, Кечтин кезекчиси Эркин Рыскулбеков. Чыгармачылык индустрия жөнүндө сөз кылып атабыз. Кесиптештер, Кыргызстаныбызда кайсыл тармак, чыгармачыл экономикалык тармак эң потенциалдуу тез өгүнүп кетүүгө мүмкүнчүлүгү бар? Балким кол өнөрчүлүк, балким IT, балким кино, балким билим берүү, пиар, жарнама жана башка. Азыр Кыргызстанда эң эле популярдуу болгон бул IT тармагы, блогерлик болуп атат. IT дизайн. Ушул нерсе боюнча азыр өзгөчө Кыргызстанда талап көп и биздин блогерлерибиз дагы көбүрөөк. Билим сапаты боюнча айта кетсек, билим сапаты жана алма деле бир жылда БШ-нан негизи эле бир жылда мөмөсүн алып атпайлыкпы? Мугалимдердин дагы мээнетинин мөмөсүн алуусуна бир аз убакыт керек болот. Азыр биз даярдап атсак, азыр окутсак бул дароо эле мындай жыйынтык бере койбойт да. Бир канча жылдан кийин анан жыйынтык берет. Ал окуучуларыбыз окуусун бүтөт мектепти, анан университетке барышат. Университетке баргандан кийин анан башталат. Ага чейин балким олимпиадаларга алып барабыз. Ага чейин балким биз аларга багыт берип жол көрсөтүп турабыз, бирок мындай сиз айткандай дароо эле келип чыкчу нерсе эмес бул билим сапатындагы. Бирок азырынча потенциал IT-де. Азырынча потенциал бул IT-де ооба. Биринчи орунда IT. Мен да ошону көрүп атам да. Мен себеби муну оңой түшүндүрсөк болот болуш керек. Себеби киного караганда жана билимге караганда IT-нин рыногунун эмелери жок, чек аралары жок. Кыргызстандан отуруп алып Украинага болобу, Канадага болобу, Гватемалага болобу түрдүү заказдарды аткарып отура беришет деле, иштеп кете беришет. Анын жумушу эгер ал өзүнүн профессиясын билсе, жеңил болуп атпайбы? Кайсыл жерде болгонун мааниси жок. Бирок сен акча таап алып атасың, жумушуңду жаза алып атасың, каалагандай эсе ала аласың да, башка өлкөдө туруп деле ошол өлкөнүн ишин, жумушун жасай аласың. Ошол себептен азыркы жаштарга эң оңой көрүнгөн жол бул IT болуп көрүнүп атат. Кино кыйыныраак, Эми IT-нин рыногу чоң да. Кинонун деле рыногу чоң. Кинонун рыногу чоң, ооба. Мындайча айтканда айтины жеке отуруп алып деле иштесең болот, а кинону жалгыз жасаш кыйын, команда менен иштеш керек. Бул жактан эми айтиге жакындаштырылган бул анимация да. Анимацияны отуруп алып жасаса болот, аны кичинекей кезинен баштап тартышат, анан бизге деле болгон 13 жашта, 14 жаштагы балдар мыкты анимациялык мультфильмдерди тартып жөнөткөндө жасып, өздөрү тартып жарым жылдап жасап, сапаттуу, мааниси да бар, маңызы да бар, айта турган сөзү бар, аны көрүп алып биз шок болчук да. Кино тармагында эми кино тартыш үчүн минимум 10 киши болуш керек да, оператору, монтажеру, гримеру, костюмери дегендей. Анан актер бул, анан баарын топ-топ даярдаганга бир аз баягы уюштуруучу керек, баягы кандай десем, бир башка дагы ыкмалар керек да. IT-де кайсы жерде болбосун, жалгыз компьютер менен кирип алып, интернетиң болсо, үйрөнүп алып иштеп кетип атасың. Бай сөздүн ачыгын айталычы. Кыргыз киносу, кыргыз актерлору менен биз эми азиатский внешность бизде баарыбыздын. Мындай дүйнөлүк кассаны чогултуу потенциалы барбы? 1000 жолу жакшы тартылган күндө дагы мен Орто Азияны кой, Азиядан чыккан мындай бир кассовый кинону билбейт экенмин. Себеби дүйнө көрүүчүсүн табити, болбой эле европейттерди, болбой эле көзү бакыраң кишилерди көргүсү келет эми, бул табият. Ооба, туура айтасыз, туура айтасыз. Анткени мына Дарагырынын примеринде айтайын, 40ка чукул уже баягы дүйнөлүк кинофестивалдарга барып катышып, ошо Кыргызстандын атынан катышып жүрүп атат. Дагы деле чакырып атышат, мына жакын арада эле Ташкентке барып келди. Дагы бир жакка барат деп. Биз деле өзүбүз санабай калдык. Анан сөздүн ачыгы Кыргызстандан келди десең, ал каякта биринчиден ал картаны көрсөтүп ага айтып бериш керек да. Адамга, ошол көрүүчүгө Кыргызстан каякта экенин айтыш керек. Кыргызстан кайсы өлкө экенин, кимдер жашайт экенин айтыш керек. Анан биринчиден баягы мындай дүйнөлүк деңгээлдеги пиар, Кыргызстандын пиары жокко эсе да. Анан баягы Кыргызстандан келдим десең, ал Кытайбы же Казакстанбы деп мындай суроолорду берет го, башка жактан барсаң деле.
Кино чөйрөсүндө деле ошол. Экинчиден ошол сиз туура айтып атасыз, европейный баягы келбеттер, алар көбүрөөк таанымал, көбүрөөк спросту, көргүлүктүү. Анан биз эми азыр деле баягы тенденция кетти. Кореянын кинолору, Азиянын кинолору кете баштады. Азыр эми жолдор ачыла баштады. Корея жана паразиты Оскар жеңип алган. Ошол баштады. Мында жол салды десек болот да. Андан сырткары деле башка деле тасмалар азыр уже көбүрөөк катыша баштады, мурункуга караганда. Экинчиден бул жакта тил. Биздин кыргыз актерлор англис тилинде таза сүйлөсө, акценти жок, баягы дубляж кылбагыдай кылып таза сүйлөсө, мимикалар менен кошо бере алса, мүмкүнчүлүк бар. Ошол эле учурда биздин көп актерлор баягы көбүрөөк плоский керек да. Өзүнө иштеп, мен актёрмун деп эсептесе, ал актер өзүн иштеш керек ба? Каскадерлук трюктардын баарын жасаганды билсе, ошол эле айтып атпаймынбы, атка минсе, ар кандай бир нерселерди жасаса, ошол эле учурда джентльмен боло алса, ошол эле учурда интеллигент, ошол эле учурда бомж боло алса, ал көбүрөөк баягы рейтинги да. Бизде баягы дубляж кылып дублёрлор иштеп калат кээ бир учурда. Анан кыргыз тилдүү, кыргызча гана кино тартсак, биз аны менен эч нерсе Кыргызстандын ичинде эле калып атабыз. Ошол эле учурда биз дубляж кылсак, бул уже оригинал эмес деп бизди кабыл албайт экен. Мисалы, бүткүл фестивалдарда дарагыры кыргызча болот. Мен бир четте отуруп алып сыймыктанам. Ушул Америкада, Испанияда, Италияда дүйнөлүк кинофестивалда арасында мына дарагыры болуп атат кыргыз тилинде. Бирок субтитр менен кетип атат. Ошол өлкөнүн субтитры менен, тили менен. Ошо дарагыры тууралуу сөз кыла турган болсок, мына мен баягы жөнөкөй көрүүчү катары кинону экиге бөлөм да, фестивалдык кино жана кассалык кино депчи. Анан кийин мындай кассадан чогулткан бюджетиңерди актай алдыңыздарбы? Сарптаган. Эми сарптаган бюджет актай баягы акчалай түрдө моунча салынды, моунча чыкты десек, ал акчалай келген жок. Бирок ошол дарагырына биз эмнеге ал бизге кымбат түшүп калды? Экономика деген бизнес да, бизнес деген акча десек деген. Анан эмнеге ал бизге кымбат түшүп калды? Анткени биз башынан исторический, тарыхый дегенде эле бул уже момундай акчасын баасы көтөрүлдү, баягы кинонун баасы. Анткени ар бир реквизит, ар бир костюм, ар бир нерсе иштеп чыгыш керек болду. Ага көбүрөөк адамдар кошо иштеди да. Андан сырткары массовый сценалар болот дегендей. Анан сапатты көбөйтөлү, анан үндү жастыралы, анан минтели деп атып. Баягы сапатты музыкалыкта кино болбоду. Сапатты мыкты кылабыз деп атып, мунун баасы өсүп кеткен да. Канча болду баасы, жашыруун болбосо? Бюджет. Баш аягы $500,000 барды. $500,000. Анан эми $500,000 Кыргызстанда чогулткан кино жок болуш керек. Жок да, анан ошону айтып атам. Бул эми биз эптеп баягы экономдоп, бардык жактан экономдоп тартсак, мүмкүн өзүн актамак. Бирок биз сапаттуу тасма жасайлы деген максат койгон үчүн бул биз акчаны аябай толтура сала бердик. Сөзсүз түрдө бул деген копродукция, россиялык продюсерлерибиз бар, биргеликте жасадык да. Алар дагы бизлер менен партнер боло турган болсок, бул тасмага биз дагы продюсер боло турган болсок, сапаттуу тасма болуш керек деп ушуга бардык. Айнур айым, өнөктөштөр жөнүндө сөз кылып калдык. Сиздерде билим берүү, креативдүү билим берүүдө чет жактан келген өнөктөштөр барбы? Сиздер айтып атпайсызбы, биз мындай креативдүүлүккө үйрөтөбүз, мугалимдерди, окуучуларды, ата энелерди депчи. Өзүңөр кайсы жерден үйрөндүңөр аны? Бизден бул азыркы замандын талабы. Кыргызстанга буюрса жаңы келип атабыз. Мугалимдер жаңыдан үйрөнүп баштады. Биз чет өлкөлөрдөн үйрөнөбүз бул нерсени. Бул методологияны каяктан алып келдиңер дегенде, өзүңөр ойлоп тапкан жоксуңар? Ооба. Биздин өзүбүздүн негиздөөчүбүз Гүлзира Миңбаева бул Америкага барып, көптөгөн окууларга, көптөгөн конкурстарга катышып келген, өзү математика мугалими. Ал барып катышып, ошол жерден окуп, бизде азыр деген ТКМ деген фонд бар. Теквуменге барып келишкен Америкага. Ал жактан барып, ошол канча кыз болсо, ошолордун арасынан баргандар окуп, жаңы методологияны үйрөнүшүп, келишип, анан ушул жерден ушундай бир борбор ачышты. Мына айтсам жок дейсиңер, жалаң кыздар деп. Өзүңүз айтып атасыз кайра. Ушундай. Ооба, сиз биринчи айтсаңыз жок деп эже экөөбүз тең каршы чыктык, бирок айтып келгенде чын эле ошондой экен да. Чын эле ошондой экен. Биздин негиздөөчүбүз Гүлзира Миңбаева окуп келип, ал бизди окутуп, андан сырткары мугалимдерибиз онлайн түрүндө окуп атышат азыр. Окуп бүткөндөр да бар, азыркы учурда окугандар да бар. Кыргызстандын ичинде бири-бирибизден жаңыдан окуп баштадык, мындайча айтканда. Кандай окутасыңар? Балдарды класска отуруп салттуубу же муну дагы креативдүү кылып туруп онлайн өтүп кеттиңерби?
негизи бул онлайн жана офлайн түрүндө. Биздин азыркы пандемия учуруна байланыштуу баардык жок, бул офлайн, то есть онлайн болгон. Жаңыдан офлайн кылып баштадык, мугалимдерди окутабыз. Сабакты кантип өтөсүңүздөр? Өтөсүз деп сурасаңыз, мен өзүм бир кыргыз тилчи катары жана жогоруда сүйлөшүп кеттикпи, биз салттуу сабак окуп үйрөнгөн кишилербиз сабакта. Мага мугалимим айтчу да, зататооштун эрежесин жаттап кел деп. Мен бирдемени жатташ үчүн мага ушунчалык бир көп убакыт кетет. Мен жаттай албай эле, күндө эле негизи жакшы окуган окуучумун, бирок ошону жатташым кыйын болот да. Анан үйгө келем, мамам, апам өзү окутат, мага ооз-эки айтып берет жалпак тил менен. Ошондо мен түшүнчүмүн же өзүм жазачумун. Азыр мен кыргыз тилде кантип өтөм? Кыргыз тилде теманы берем. Теманы жөнөкөй бир нерсе менен салыштырам. Мисал келтирсек, зататооч. Зататооч бул баарыбыз билген эле нерседер. Бирок азыр биз курактуу кишилерден зататооч деген эмне деп сурасаңыз эле, зататооч бул көзгө көрүнгөн кийим эмне деген суроого жооп берген деп монтип шакылдайбыз да, себеби ошол бизде сиңип калган. Биздин окуучуларга барып, азыр биз окуткан окуучуларга барып сурасаңыз, зататооч деген эмне десеңиз, ал окуучумдай жакшынакай эле, коркпой эле, жакшы отуруп эле көрүп турган баардык нерсеңиз бул зататооч деп эле басып кетет да. Анан аны зататооч экенин кайдан билесиң деп, же болбосо кандай суроо берилет деп сурап калсаңыз, ал жандуу болсо бул ким, жансыз болсо эмне деп айтат. Анан сиз кайра суроо бергичектеңиз эле бала өзү сизге мисал катары келтирет. Эжеке, например, мен өзүм бул ким? Атым Айнура. А бул жазып аткан калем сагым бул эмне? Себеби бул жансыз депчи. Ал нерсеге ооба көп, кандай десем сизге, бир эле сабакта жетишпейсиз, бир канча сабакта. Себеби биздин окуучуларыбыз да ошого көнүп калганда, жана берген чийип берген рамкага сиз жөн эле теманы берип, балдар, бул зататооч. Зататооч эмне экенин силер эмки сабакка даярданып келгиле өзүңөр десеңиз, балдар кадимкидей коркушат. Биз кайдан табабыз? Эмне кылабыз? Кайсыл жерден карашыбыз керек деп бизден сурайт да. Балдар, коркпогула. Силерге эч ким баа койбойт. Баланын маңдайына отурсамчы айтат элем, көрдүңбү, жандуу нерсени ким деп жооп берет дейсиң, бирок койдун деле жаны бар да, бирок аны эмне деп айтабыз деп мындай. Мунун баары, ооба. Мен өзүм салттуу билимимди мындай колдонмок элемин да. Ооба. Бул учурда сиз эмне кыласак, ооба. Бул эгерде ушул суроо келсе, демек биз балдарды чыгармачылыкка үндөй алдык. Бул биздин мугалимдердин азыркы биздин койгон максаттын жетишкендиги болуп эсептелинет да. Ал нерсеге жоопту кайра баланы өзү таап келиши керек болот. Мугалим дароо өзү айтпашы керек. Эмнеге эмне дейт, ким эмес, Ооба. Сон. Жаңы эле 500 миң дебедиңизби? Бизде кинолор бар да, эми жакшы кинолор тартылып атат. Анда моюн калыш керек. Мен мисалы үчүн мына бул Жарайт Ситинин балдары, бир 1-1 студиянын балдарын тартып аткан кинолорун өтө сыйлайм, себеби эч колдоосу жок. Мамлекет бир тыйын бөлүп бербестен ушул Кыргызстанда бош турган нишаны толтурушуп жигиттер, мына Эмиль Эсеналиев, башка жигиттер тартып атат. Тапкан каражатын таап атат, минуска да кетип атат. Эми жашырбайм, мен өзүм да кино тартып көргөм. Жеңиш Майрамбек уулу экөөбүз Айыл Кемп деген кинону тартып, мен да продюсерлик эмне экенин жакшы билем да. Анан бирок ошол чыгармачылыкпы? Кандайдыр бир деңгээлде чыгармачылык, анткени ал баягы кандай десем, баштабаса кантип билет. Бул чөйрөдө болбосо, бул чөйрөдө иш алып барбаса, кантип андан ары иш кылат да. Бирок эми ал чыгармачылык бул учурда бул чыгармачылык, масс медиа деп коебуз го, бул учурда бул чыгармачылык, бул учурда бул коммерция деп айтыш да кыйын. Анткени ал жактан дагы сиз айтмакчы, могул жерден монтип койсо болобу дегенде ойлонуш керек да. Сценарий жазыш керек, кайсы жерден кандай кылып креативдүү включать этип, уюштуруучулукту иштетип, коммуникацияны иштетип, ошол жактан баарын тең иштеп кетип атпайбызбы? Ошол эле учурда мисалы бул жакта пияз турап же баягы бир нерсени автоматически жасалган жок да ал жакта. Ал жакта дагы менин оюмча, мен ал кино тартуу бул өзү эле чыгармачылык деп ойлойм. Кандай багытта баратат, эмне максатты көздөп баратат, бул ал башка кеп болуп атат. Эми чыгармачылыктын өзүнүн деңгээлдери деле бар деп коелучу, баягы массалык чыгармачылык, жанагы прет-а-порте деген моданы бөлөбүз го, ошол сыяктуу эле бир бөлүнгөн чыгармачылыктын түрлөрү. Бирок эми бул жактан дагы жоопкерчиликти сезе билиш керек деп ойлойм. Анткени массага чыгарып аткандан кийин кээ бир нерселерди
ошол эле киного тартып ушундай деп берип койгондо аны жаш балдар ата энеси менен же ошол эле учурда баягы айлана чөйрөсүндө ал нерсе сөз болуп же алдын ала ал жөнүндө маалыматы болбосо бул кинодон көрүп ал ушундай экен деп эс тутумуна ошол сакталып калат деп ойлойм да. Анан бул туура эмес нерсени ушундай деп берип койсо же болбосо ошол эле мен ойлойм баягы бир салттар болот, кээ бир нерселер болот го, баягы биздин Кыргызда айтылбаган, жазылбаган закондорубуз бар го, ошол нерселерди туура кошо багыттап бере кетиш керек деп ойлойм да. Туура эмес берилген болсо, ал балдар ал жөнүндө сөз болбосо кийин ошол кинодон көргөн боюнча, ушундай болчу кинодо деп туруп анан улап кетиши мүмкүн. Ошол жоопкерчиликти сезе билиш керек деп ойлойм. Бунун тарбиялык мааниси да чоң да. Соңку суроом, чыгармачылыкты кантип сатасыңар? Чыгармачылык продуктуңарды кантип дагы жакшыраак сатууга ыкмаларыңыздар бар? Балким ошол эле Дарагырынын $500,000 таппай калган бирден бир себеби продукт сонун болду, бирок сатылуу ыкмалары, реклама, маркетинг азыраак болуп калдыбы? Эми бул жакта баягы көп факторлор болду. Кийин аны менен баягы чоң кинодо мен да биринчи жолу продюсер болдум, копродукция болду. По ходу көп нерсе үйрөнүп аттык да. Анан кийин эми жана айтып кетпедикпи, биздин кыргыз киносу менен кыргыз тилинде тартылган кыргыз биздин баягы келбеттер менен дүйнөлүк прокатка чыгуу бул аябай оор нерсе экен. Бирок муну чыкса болот, жолдор ачылып атат, мунун үстүндө иштеш керек. Ошол эле учурда кантип сатса болот дегенде баягы сапаттуу иш алып барыш керек экен. Учурда мисалы биз менен иштейт элек деп мисалы четтен сунуштар түшүп атат. Бул мен ойлойм бул баягы ишке жоопкерчиликтүү мамиле кылып, майын чыгарып, баягы ишти аягына чейин сапаттуу чыгарганда гана буну сатса болот деп ойлойм. Орто жолдон баягы эптеп чаплап кылып койсоң, ал менен эч ким кызыкпайт, андан аркы жашоосу жок деп ойлойм. Ошол эле сиз дагы баарыбыз билебиз, баягы ырларды сапаттуу жазып койсо, баягы элдин баары ырдап, анан ремейк чыгып, анан тиги өлкө сатып алды, бул өлкө сатып алды, ол өзүнөн өзү уланып кетип атпайбы? Ошондой эле сапаттуу баягы жаратман болуп атпайбы? Ошо жаратып аткан учурда чын дили менен, жан дүйнөсү менен жасаса, баягы качественный продукт жасаса, мен ойлойм, ал дүйнөгө өзү чыгат. Же өзүң чыга албасаң, сага чыга турган бирөө байланышка чыгат. Бизде учурда ушундай азыр. Сапаттуу продуктуну жана сапаттуу кызматты сатып ала тургандар табылат. Табылат. Жогоруда туура айтып кетти. Негизи эле билим сапатында, билим берүү тармагында да ушундай. Эгерде биз өзүбүздү, окуучуларыбызды, мугалимдерибизди биз каалагандай окута алсак, бизди кардарларыбыз өзү эле бизди издеп келишет да. Бул систем мугалимдерге сабакты жөнөкөйлөштүрүп берүү деген мугалимдерге жеңилдик, мындайча айтканда. Эгерде мугалим ошону жакшы үйрөнө алса, биз жакшы үйрөтө алсак, бул мугалимдердин сабагын ушунчалык жеңилдетет. Жеңилдеген сабак бул өзүнө өзү реклама кылып, өзү эле бизге кардар келет. Мындайча айтканда, сапаттуу билим берүү жана сапаттуу окутуу жогору жакта туура айтып кетти. Ыраазычылык продюсер Толкун Дайырбекова жана Билимтек жоопкерчилиги чектелген коомунун генералдык мүдүрү Айнура Мамашарипов студиябыздын меймандары болду. Бар болуңуздар, чыгармачылыгыңыздар өркүндөй берсин, акча алып келе берсин, кардарларыңыздар көбөйө берсин. Биз улантабыз, чыгармачылык анализди кантип чыгарууга жардам берет тууралуу ролигибизден кийин кезектеги мейманыбыз. Кечтин кезекчиси Эркин Рыскулбеков. Креативдүү экономика жөнүндө сөз кылып атабыз. Экономика дегенде бул албетте өлкөнүн өнүгүүсүнүн өзөктөрүнүн бири, багыттардын бири. Өлкөнүн экономикасы күчтүү болсо, албетте социалдык тармагы дагы, албетте чыгармачылыгы дагы өсөт. Себеби экономика алгачкы мааниде десек дагы, алгачкы орунда десек дагы жаңылышпайбыз. Бирок креативдүү экономиканын өнүгүшүнө албетте мамлекеттик структуралардын, мамлекеттин, мыйзамдын дагы жардамы, көмөгү керек. Ошол тууралуу сөз кылабыз. Студиябыздын 3-чү бөлүгү креативдүү тармактардын альянсынын негиздөөчүлөрүнүн бири Айнура Чекирбаева студиябыздын мейманы. Кутмандуу кечиңиздер менен, Айнура. Кош келдиңиз. Саламатсыз, Эркин. Деги эле креативдүү тармактардын альянсы деп түздүңүздөр. Түзүүгө себеп эмне болду эле? Эмне себептен альянс кылып биригиш керек эле? Ушул альянста биз 2018 жылдын аягы менен түзүүнү деп
чечкимге келгенбиз. Эмне себептен? Эң биринчиден ушул 2018-дин аягында эл аралык дүйнөдө креативдик экономика деген бир жаңы термин түзүлүп, жаңы терминде активдүү сүйлөшүп баштаган эле да. Ошол себептен биздин топтун мүчөлөрү экономиканын эмесин трендтерин карап турган кишилер. Алар азыркы жакшы мүмкүнчүлүктөр жөнүндө дайыма изилдөө өткөрүп турушат. Ошондуктан биз ушул креативдик экономиканын потенциалын көрүп, Кыргызстанга дагы алып келели деп чечкенбиз да. Ошол себептен эң биринчи сөздөрдү, эң биринчи талкуулоодарды 2018 жылдын аягында баштаганбыз. Анан 2019 жылы ушул биздин өнөктөштөр менен чоң бир экономикалык круглый стол өткөргөнбүз. Ал ушул иш-чаранын ичинде ушул ар кайсы тараптын өкүлдөрү, креативдик индустриянын өкүлдөрү, журналисттер, ар кайсы экономикалык серепчилер, маркетингден эксперттери, алардын баары менен талкуулагандан кийин бир чечимге келдик. Ушуну өнүктүрөбүз десек, эгерде Кыргызстанга, анда ошо креативдик индустриялардын атынан бир уюм түзүлүш керек. Анткени уюмсуз бир кээ бир суроолорду бул мамлекеттик повесткага чыгаруу өтө татаал. Анткени бизнес көбүнчө бизнес менен алектениш керек, эми политика менен, саясат менен уюмдар алек болуш керек да. Ошондуктан ушуну бир өз жолуна салуу үчүн креативдик экономиканы Кыргызстанга таанытып, Кыргызстандын жаңы багытын ачалы деген себеп менен ушул альянс түзүлгөн. Бул неформалдык альянс, анткени эң биринчиден ушул альянстын мүчөлөрү бул креативдик экономиканы өнүктүрөбүз, колдойбуз. Ушунда чыныгы эле Кыргызстанга маанилүү багыт чыгат деген биздин өнөктөштөрүбүз топ келдик. Ошол өнөктөштөр менен ошол альянс түзүлдү. Азыр деле бул официалдуу регистрациядан өтө элек. Анткени эң биринчиден бул бизде айтканда единомышленниктердин тобу болуп атат. Ушуну креативдик экономиканы ар тараптан Кыргызстанга билдиребиз, өркүндөтөбүз деген. Айнура, альянстын түзгөнүбүздүн себеби мындай жанагы өкмөттүн повесткасына кайдандайдыр бир маселелерди, көйгөйлөрдү жеткизебиз деп атасыз. Кайсы маселелерди жеткизиш керек? Эң биринчиден 2019 жылы бул суроо мамлекет эмес, жөнөкөй жарандар деле билчү эмес. Азыр акырындап маалымат элдерге тарап атат, элдер билип баштады. Мамлекет тараптан көп аракет кылыш керек. Анткени креативдик экономика бул пандемиядан дагы бир жолу мамлекетке өзүнүн мүмкүнчүлүгүн ачып берди да. Анткени креативдик экономика бул түзмө-түз адамдын ары бери жүргөнү талап кылбайт. Бишкектен отуруп алып, креативдик ар кайсы буюмдарды, креативдик услугаларды эл аралык площадкаларга, эл аралык базарларга сатса болот да. Ошондуктан мамлекет тарабынан мыйзам түрүндө бир жардам көрсөтүш керек. Мыйзам түрүндөгү жаңы бир экономикалык ушул индустриялардын мүчөлөрүнө мамлекеттик программалар түзүлүш үчүн мамлекеттик мыйзам болуш керек. Концепция болуш керек. Концепциянын артынан ар кайсы госпрограммаларды жаратса болот да. Ошол себептен ушул альянстын мүчөлөрү Министерство экономика менен бир нече жолу жолугуп, ал убакта министр менен өзү менен жолугуу өткөргөнбүз. Ушул жолугуунун аягы менен биз бир келишимге келгенбиз. Мамлекет тарабынан бүт керектүү жардам, бүт керектүү поддержка кылынат депчи, бирок ал үчүн мамлекеттик программа түзүлүш керек, концепция түзүлүш керек. Ошол концепцияны 2019 жылдан баштап эл аралык партнерлор менен чогуу иштешип, азырынча ошол Министерство экономиканын, анан администрация президенттин адресине жиберилген болчу. Азыр этап согласования өтүп атат да. Бирок азыр кабыл алына элек. Жок, кол коюлган элек, бирок талкуулар өтүп атат. Талкууларда ар кайсы сунуштар киргизип атат, бирок бир документ жаралды. Документти уже биз мындай серепчилер окуп карап көрсө болот. Аякта ар нерсе тарап менен ачылганда суроолор. Мындай принципиалдуу түрдө мамлекет тарабынан эмне жардам күтүп атасыздар ушул концепция кабыл аларын менен? Кыргызстанда креативдик экономиканын кайсыл багыты мындай өркүндөп өсүп өнүгүп кетет деген аналитикалык бир түшүнүгүңүз бар? Кайсынысы жөн эле кагаз түрүндө кала берет деп ойлойсуз?
Эң биринчиден ошол мамлекеттик программада бул жанакы сервисный продукттарды өтө басым кылынган, анткени IT индустриянын өтө чоң мааниси бар ошол креативдик индустрияда. Зергер буюмдардын дагы өзүнүн оруну бар. Жанакы биз айтып аткан азыркы мода индустриянын өз оруну дагы жакшы маанилүүдө. Кол өнөрчүлүктүн оруну, кино индустриянын орундагы жакшы орунда турушат. Ушулар аркылуу Кыргызстандын креативдик компанияларын өсүүшү көп мүмкүнчүлүгү бар да. Бул программанын ичинде эң башкычы бул мамлекет шарт түзүп бериш керек. Кандай шарт? Шарт мисалы бул жеңил, мисалы эгерде чет өлкөдөн бир эксперт тап келебиз десек, же чет өлкөдөн бир жакшы компанияга иштеп берет деген сотрудник тап келебиз десек, бул миграционный политика өтө татаал эле Кыргызстанга, анткени чет өлкөнүн жаранын Кыргызстанда иштөөнүн бир чоң маселелер бар да. Анын баарын өтүү үчүн компаниялар көп убакыт, көп каражат талап кылат. Ошондуктан ушунда бир программанын ичинде ушул миграционный политиканы кичине жеңилдетүү бир тарап. Андан тышкары дагы шарттардын ичинде бул мамлекеттин колунан келет. Келе алат да. Экинчи шарт бул жанакы салык кызматынын иштөөсү боюнча, анткени салыктын дагы эмеси башында ушул жаңы түзүлүп аткан тармактарга салыктын чоңойтуу же азайтуу бул эң биринчиден аздан башташ керек. Анткени эгерде башында эле мына азыр түзүлүп аткан тармакка көп салык коюп койсок мамлекет тарабынан, бул өнүкпөй эле бул тапкан акчасын баарын салык кызматына төлөп берет. Азыр салыктын баары бирдей. Азыркы баары бирдей. Анан биз ушул программада салык түрүндө да бир жаңы процедураларды жеңилдетилген, кичине арзандатылган процедураларды ошол концепциянын ичинде жазылган да. Арзан болгондо канча? Мисалы үчүн мода тармагы дейт. Жок, азырынча ага размерине жете элек, анткени бул концепция. Концепцияда бул айтат азыраак кылыш керек салыкты депчи, бирок размерин бул жанакы мамлекеттин уже өкмөт өзү ушул концепцияны ишке ашырам деп баштаганда, ошондо эксперттик топ менен санап чыгыш керек. Ар бир тараптын кандай бир нагрузкасы болуш керек депчи. Эми мындай бир аз төгүндө иретинде. Эмне себептен биз креативдүү экономиканын тармагына мамлекет мындай кандайдыр бир жеңилдетүүлөрдү кылыш керек, а мындай салттуу экономиканын салттуу өндүрүшкө мисалы үчүн ошол эле жеңилдиктер кылынбайт. Мындай бир аз калыссыздык болуп калгандай эмеспи? Жок, анткени бул жаңы өсүп атат. Жаңы өсүп аткан тармакты дайым колдоп туруш керек. Бул кандай десең, кол өнөрчүлүк деген бирде бир направление бар да экономикадачы. Бул башында салык түрүндө бүт көзөмөлгөндөн жок, мамлекет тарабынан көзөмөлү өткөн жок, бирок азыркы чейин өсүп өнүгүп кетти. Ушул эле модель менен жүрсөк, башында мамлекет тарабынан көзөмөлдү азыраак болуп, жардам көрсөтүп, анан уже бутуна туруп кеткенден кийин ошондо гана салык системасын өнүктүрүп, чыныгы эле ошого ылайыктуу кылып өткөрсө болот. Анткени бул эң биринчиден креативдик экономика, мен айтып кеткендей, бул адамдын өз өнөрүн колдонуп, акча табууга зарыл үйрөтөт да. Бул эң биринчиден жанакы безработицадан деп көп сүйлөшүп атабыз го, мамлекет тарабынан жумуштуу орундар жок болуп атат, жетишпей атат, көп адамдар жумушу жок жүрүшөт депчи. Ушул маселени креативдик экономика аркылуу чечсе болот. Анткени бул адамдын эң биринчи өзүнүн билиминен, өзүнүн кол менен иштеген бир навыктар менен акча тапканга бир жол салып берет да. Анткени креативдик индустриянын мүчөлөрү, мисалы бул жанакы эле таланттуу актерлор, таланттуу режиссерлор, таланттуу IT специалисттер, таланттуу кол өнөрчүлөр. Эң биринчи бул адамдын эң башкачы креативдик экономика башында, креативдик экономиканын башында бул адам турат. Адамдын таланты. Эгерде адам ушул өзүнүн таланты менен колдонуп, туура колдонуп, ушул аркылуу экономикага салым кошо алат. Ошондуктан буга салык түрүндө көп деле көзөмөлдөө зарыл эмес да. Эң биринчиден адамга жумушун берип атат. Адам өзүн
өз үлесін өзүн багалат да. Кичине ушундан кийин туруп бутуна тургандан кийин андан уже экинчи этап менен уже буну чыныгы эле мамлекеттик түрүндө катуу көзөмөлгө алып, анан мамлекет түрүндө өзүнүн салык политикасын жүргүзсө болот да. Азырынча бутуна тура эле тармакты колдоп туруш керек. Башкача айтканда мындай жаңы ачылып аткан тармактан салыктардын чогулушу мындай өлкөдө мындай чоң бюджетке мындай абарайын деле жасабайт. Көп абарай жасаса, анан эң биринчиден креативдүү экономиканын бизнеси бул көбүнчө кичине бизнестер, малый бизнесте. Стартаптар. Да, даже не стартап, малый бизнес. Анда бир же эки киши максимум иштегендер да, анткени өзүнүн таланты менен акча тапкан кишилер да, булар креативдик экономиканын мүчөлөрү. Анан уже өсүп өнүккөндөн кийин алар компания түзүп башташат. Уже жанакы заказдары көбөйүп, клиенттери көп топтолгондон кийин алар уже чоңоюп бир компания уюштурат. Ушундан уже ушинтип этап менен өнүгөт да. Ошондуктан биринчи баштап аткан этабында жаап салбаш керек да. Ушул маалда кичине шарт түзүп өсүп кетсин дегенде шарт бериш керек. Колдоп берсек, анда жанакы уже компания түзүп кадимкидей эле салык кызмат менен кызматкер кызматташтап баштаганда, анда ал кадимкидей эле налоговый салык кызматы менен өз эмесин обязательствосын аткара алат. Биздин тыдыгыбыз бар, кайра кайтып келебиз студиябызга. Креативдүү тармактар альянстарынын негиздөөчүлөрүнүн бири Айнура Чекирова студиябыздын меймандары. Биз креативдүү экономика, аны алып жүрүүчүлөр жана мамлекет менен ортосундагы карым-катнаш жөнүндө сөз кылып атабыз. Эми мындай үстүртөн карап көргөндөчү, Айнура айым, эмне себептен биз креативдүү экономиканы мындай башка бөлүп карашыбыз керек? Башка экономикадан. Эмнеге бул креативдүү экономика деп мынтип аздектеп, өзүнчө карашыбыз керек? Бул жаңы тарап. Анткени дүйнөлүк практика көрсөтүп атат. Мамлекетке эмне пайда андан дейт? Мамлекеттер азыр ушундан жаңы өзүнө багыттарды ачып атат. Эмнеге бул өзүнчө бир топко классификация зарыл болду, анткени мунун өзүнүн спецификасы бар. Анткени ичиндеги компаниялар, ошол креативдик индустрияда иштеп аткан компаниялардын өзгөчөлөрү бар. Ошол өзгөчөлөрүнө ылайыктуу биз мамлекеттик программа түзүлүш керек. Анткени ар бир мамлекеттик программанын адресаты болот. Ошол адресаттын бир мындай чөткий картина болуш керек да. Ким ал, кайсы группага ошол мамлекеттик программа ылайыктуу, эмне себептен кандай мамлекеттик программалар буга таасир берет депчи. Ошол себептен буга бир специальный отдельный блокка чыгарылды, креативный экономика боюнчачы. Ошол себептен бул эки маселени чечет да. Мурунку жанакы биздин НСУРубуз бар болчу, 2040-жылы горизонтка чейинчи. Ошондо мамлекет тараптан ошол Кыргызстандын жарандарына чоң талап кылынган да, мамлекет тараптан. Эң биринчи бул адамдын мааниси, то есть программанын эң башкы, так сказать, самый большой ценность баалуулугу адам депчи. Ошол адам үчүн бүт мамлекет тарабынан бүт мүмкүнчүлүктөрүн каражат кылыш керек мамлекет. Ошол себептен адам эң башкача роль. Креативдик экономикадагы эң башкача роль адам дагы өнөт. Ошолда, то есть креативдик экономиканын жүрөгү десек эле туура болот го, анткени өзөгү бул адам болот. Ошол жанакы биздин стратегиябызда дагы эң өзөктүү бул адам болчу да. Стратегиянын өзөгү адам болчу. Ошол себептен биз муну өзүнчө бир тармак деп эсептейбиз, анткени бул адамдын өзүнүн өнөрү менен, анан жанакы бизнестин инструменти менен акча табуу. Бул эки чоң багытты чогултуп бир экономикалык индустрия болуп атат да. Ошон үчүн бул жөн эле жанакы сырьё менен иштеген эмес, бул адамдын талантын колдонуп, эл аралык дүйнөгө экспортко чыгара алган бир буюмдарды, услугаларды талап жасаган индустрия да. Ошол себептен буга бул бир өзүнчө бир автономдук бир индустрия деп аталат. Анткени бул башка индустрияларга карасак өзгөчөлүгү бар.
ошондуктан бул самостоятельный веткага чыгарылды. Анан экономиканын да бир жакшы нерсени түптөгөн тармак деп айтсак болот да. Анткени адамды эң биринчи ордуна коет, анан экинчи уже экономика, бизнеске ылайыктуу инструменттерди колдонуп, ушул адам акча таба алган индустрия да. Бирок менин түшүнүгүм боюнча ушул креативдүү экономика көп учурларда мындай көмүскө экономикага да кирип кетиши мүмкүн да. Анан мамлекеттин буну бапестеп, момнтип өзгөчө мынтип алаканга салып караганындагы ушу көмүскөгө кетирбей, ушу салыктарын чогултуп калалык, мамлекет өзүнүн каймактарын чечип калыш керек да. Мамлекетке бул тарап салыкка чейин эле көп нерсесин чечип берет. Эң биринчиден бул адамга жумуш берет. Жумуш орундары. Жумуш орун. Бул аркылуу, жумуш тууралуу аркылуу маданиятын көтөрүп берет. Кыргыздын тарыхын, кыргыздын жанакы кол өнөрчүлүгүнүн байлыгын, кыргыздын маданиятын сактап, өнүктүрүп, өркүндөтүп, эл аралык дүйнөгө чыгарып берет. Анткени ушул креативдик индустриянын эң өзөктүүсү адам өз өнөрүн колдонот да. Өнөрүн колдонуу үчүн бул Кыргызстандын маданиятын колдонот, Кыргызстандын тарыхын колдонот, Кыргызстанда түптөлгөн ар кайсы бир материалдык эмес, нематериалдык бир баалуулуктарды колдонуп, эл аралык дүйнөгө чыгарат. Анткени эл аралык дүйнөгө чыгаруу үчүн бир уникалдуулук болуш керек, өзгөчөлүк болуш керек товардын. Ал өзгөчөлүк ушул Кыргызстандын этносундагы сакталган бир өзгөчөлүктөрдү колдонуп, мисалы Япониянын примерин эслеп карасак, алар өз маданиятын, тарыхын колдонуп, канча эл аралык базарларына чыгып атат. Мисалы Сакуранын дизайн менен канча товарлар сатылып атат, Сакура деп аталган канча продукттарды сатылып атат, же Кореянын жанакы азыркы ырчылары да кандай дүйнөлүк базарларда, дүйнөлүк жанакы музыкальный сценаларда Игра кальмара деңгээлде көтөрүп атат да. Ушул аркылуу эле салыкка жетпейбиз да. Жанакы Кыргызстанды таанытып, Кыргызстанды билдирип, Кыргызстандын өзүнүн жанакы нематериальный наследиясын сактап калып, андан тышкары ушуну өркүндөтүүгө чоң шарттарды түзүп берет. Ошондуктан Кыргызстан эгерде стратегически караса, бир бүгүнкү күн эмес, бир келечектеги бир 5-10 жылдыгын карасак, ушуга жакшы шартты түзүп берет. Кыргызстандын маданияты сактанып калат. Сактагандан кийин өнүктүрүп эл аралыга билдиребиз. Креативдүү экономиканы өзүнчө бир тармагы катары карап атпайлыкпы? Бирок бул тармактын ичи дагы өзүнчө тармакташып кетет да. Мындай бөлө турган болсок, жанагы сулуулук тармагы, кийим тигүү, мода, кол өнөрчүлүк жана башка кино, пиар, анимация, ошол эле YouTube, мисалы үчүн Debilions деген канал Кыргызстанда бриллиант кнопкасын алып келди. Бул дагы креативдүү экономиканын бир тармактарынын бири. Себеби ошол эле каналдын ичинде баягы дүйнөгө Туптура ушуларга мамлекет тарабынан мисалы социалдык канча адамдардын суроо жоопторун чечип берип атат да тармак. Мамлекеттин катышуусуз жок эле. Ошондуктан мамлекет салыкты көп азыркы убакта салык маселеси эң баалуулук эмес. Эң баалуулук туруктуулук. Эң баалуулук ушул экономикалык, социалдык тармактан канча мүмкүнчүлүктөрдү адамзат биздин кыргыздын жарандарынга түзүп берүү. Андан аркылуу ушул өнүгүп бутуна туруп кеттен кийин ушунда биз гана салыктын суроосун кайра көтөрүп, кайра уже жанагы сиз айткандай өкмөттүн повесткасына киргизип, анан түзмө-түз уже сүйлөшсө болот да, эмки этапта кандай биз салык менен кайсы салык программасын түзсө болот. Ошо багыттардын айтып атпайбы, майда-майда багыттардын. Кайсынын потенциалы эң күчтүү деп эсептейбиз? Болбой эле бирөөсү күчтүүрөөк, бирөөсү алсызыраак да? Азыркы динамика боюнча IT индустриясын өзүн жакшы көрсөтүп атат. Интернет, YouTube. Анимация боюнча жакшы өзүнүн потенциалын көрсөтүп атат. Анан кол өнөрчүлүктүн дагы өзүнүсү бар. Анан маркетинг
маркетинг бул жанакы публикация, дизайн, верстка ушун баары бир эме тармак болуп кирет да. Ушул эң мындай азырынча жакшы нерсесин көрсөтүп аткан тармактардын ичине киришет да ушуларчы. Мындар баягы онлайн иштегендиги үчүн окшойт э? Да, ошондук эң биринчиден бул адамдын таланты менен колдонуп, анткени сырьё кереги жок. Бул аябай жашыл экономиканын дагы бир жакшы нерсеси да. Анткени бул креативдик индустрияга барактарда экологияга зыян бербей эле, адамдын өзүнүн жан дүйнөсүндөгү талантын колдонуп эле экономикага бир салым кошуу деген тарабы болуп атат да. Ошондуктан жанакы мамлекет тарабынан туура көрүш керек, туура түшүнүш керек ошол индустрияны. Муну салкап келе турган индустрияны гана эмес, кыргыз элин өнүктүрүп алган, маданиятын көтөрүп алган, жанакы билимин деңгээлин көтөрүп атылган индустрия катары көрсө, ушуга шарт түрүп берсе, анан гана биз жанакы салык кызматын жана башка кызмат көзөмөлдүү кызматтарын кошуп уже жаңы этапка өтсөк болот да. Бирок башка индустриялар азырынча көп ачыла элек, бирок алардын да потенциалы бар. Кайсыга мындай аябай жапатырмак жардам берип көтөрө кетишибиз керек? Азыр Кыргызстанда кол өнөрчүлүкпү балким. Кол өнөрчүлүк албетте керек, анткени ансыз биздин маданиятыбыз, биздин тарыхыбыз дагы өркүндөй берет. Ансыз өркүндөй албайбызбы? Ошондуктан ушулардын маданиятыбыздын бир сактоочуларынын бири да ушул кыргыздын нукура кыргыздын маданиятын сактоочу бул кол өнөрчүлүк. Аларга да бир албетте бир жардам керек. Андан тышкары биз айтып атабыз азыр архитектура, зергер буюмдары, булардын потенциалы бар да, анткени өзүбүздүн илгертен келе аткан кол өнөрчүлүк эмелерибиз, таланттарыбыз бар да, ушуларга кичине акырындап жол көрсөтүп, мүмкүнчүлүктөрүп берсек, аларга экспортко жакшы потенциал бар. Анткени архитектура деле жанакы ITде азыр онлайн форматка өтүп баратат. Мисалы, мен бир нече архитекторду тааныйм, алар Кыргызстанда иштеп атып, чет өлкөдөгү заказдар менен иштешет. Ушулар гана ушул онлайн, сиз айткандай, онлайн менен иштеп, бирок дүйнөлүк масштабтагы проекттерди жараткан адамдар ушуларга перспектива түзүп бериш керек да. Анткени ушулар Кыргыздын атын чыгарып берет. Айнура, сиз айтып атпайсызбы, 2018-жылы ушул термин кирип Кыргызстанга алып келдик деп, бирок баягы бул термин гана Кыргызстанга келген болбосо, креативдүү экономика Кыргызстанда мындай байма-бай өнүгүп келген да. Баягы флагман катары айта кетпесек да болбойт, даже можем назвать их первопроходцами, наверное. Дилбар, Шоро, Супара, билбейм, Келкел, Келдике, жана башка уюмдарды дагы айта кетпесек болбойт. Баягы булар жол башчылар да. Булар балким креативдүү экономиканын өкүлү катары өзүн сезбей билбесе дагы, бирок ошол эволюциялык жол менен өнүгүп кеткендер да. Туптура, ушулар Кыргыздын таланты менен колдонуп, ушул жаңы нерселерди, эл аралык дүйнөдө талап кылган нерселерди чыгарып баштады да. Ошонун сиз айткандай 2018 чейин биз атын билчү эмеспиз да. Креативдик экономика дегенчи жасап жүрүштү, аракет кылып жүрүштү, ушул сатабыз, кол өнөрчүлүктүн дагы өкүлдөрү, алар билчү эмес, что алар креативдик экономиканын бир тармагын кармап турганынчы. Бирок 2018 термин келип, ушуну бир экономиканын да бир багыты деп эсептелип башталды да, билип баштадык. Азыр эми мамлекеттен талап кылып атабыз, ушуну мамлекеттик деңгээлде бир программа аркылуу, мыйзам аркылуу шарт түзүп берип, ушуларга жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачып бериш керек да. Эми мындай, мен Кыргызстандагы өрнөктөрдү келтирдим, бирок бул баягы кайра орус тилин колдонуу, но это скорее самородки. Это скорее исключение, чем правило. Мындай дүйнө жүзүндө ушул креативдүү экономиканы өзүнүн экономикасынын бир багыты катары алып кеткен уникалдуу бир өлкөлөр барбы, өрнөктөр? Биз велосипед ойлоп таап эмне кылабыз? Ошолорду карап, ушуларды аркасынан туурай турган бир мисал. Албетте андайлар бар. Эгерде бул креативдик экономика деген жаңы багыт болуп, Кыргызстанга да эмес, эл аралык дүйнөдө бул жаңы эксперттик топтор иштеп, ушуну изилдеп баштаганда, ушул изилдегенде Британияны мисалы келтирип атты, Австралияны жана Кореяны аябай жакшы мисалдары болуп атты. Ушул мамлекеттердин ичинде
ушул креативдүү индустрияны өнүктүрүп ушуга жол салып берген компаниялар көп да. Анан компаниянын тышкары мамлекет тарабынан жакшы мамлекеттик программа түзүлүп берген да. Мисалы Австралиянын программасы, Улуу Британиянын программасы, Кореянын программалары ошол чындыгы эле жанакы креативдик өлкөдө креативдик индустриянын өкүлдөрүнө жакшы эл аралык дүйнөгө билимдүү белгилүү болсун деген программалар жакшы топтолду. Бирок алардын негизинде адамга шарт түзүп берүү. Эң биринчиден ушул адам билимдүү болуш керек, адам эркиндикти сезиш керек, адамга жакшы билим болуш керек. Ушул шарттарды түзүп берсек, социалдык тармактардын бүт баарын жакшы каржылаш керек. Ушунда гана адам өзүнүн тынчтыздыгында кепилдик болсо, ушунда гана адам талантын жарата алат экен да. Эгерде адамды күндөн күнүнө ар кайсы максаттарды кое берсең, стресс болуп атып, жанакы талантын ача албай, ушул күндөгү жумуштарын чечип атып, убакыты жетпей калат экен же ушул жанакы бүт өзүндө талантын башка нерсеге коротуп экен да. Талантты ачам десек, мамлекет адамга бүт тарабынан жакшы кепилдик берсе, ушуна гана жанакы талант ачыла баштайт экен. Зона комфорт болуш керек да. Талантты өстүрөм десең, бир инкубатор болуш керек да. Анда социалдык тармагын, безопасность тармагын, билим берүү тармагын чечсек, ушунда гана адам өзүнүн талантын ачып, ушул талант аркылуу жаңы бир уюмдарды, жаңы зергерлерди же жаңы товарларды, услугаларды жарата алат. Эң туура айтасыз, өзүнүн аты айтып тургандай, креативдик экономика, баягы чыгармачыл ишкердүүлүк, чыгармачыл адам бул өзү мындай жука адам да. Анан чыгармачыл адамга толук шарттарды камсыздап бериш керек. Анын курсагы ачык болуп, денеси үшүп турса, чыгармачылыгына да жол болбойт да. Да, ошон үчүн биз бир кластер түзүш керек деп атабыз да, мамлекет Кыргызстандын. Анткени мисалы Бишкектин жараны бир микрорайондо жашап атса, анын жумушу центрде болсо, бирок медицинский центри бир башка жерлерде. Мен ушул жаран жанакы компанияда иштебей, жаңы нерсени жаратпай, ушул бүт эмесин күндө жашоодо талап кылган шартта ар кайсы максаттарын чечем деп, жанан талантына көп убакыт берилбей калат да. Ошондуктан биз айтып атабыз, ушул бир кластер болсо, кластердин ичинде бүт тармактагы задачаларды чечилип, ушул адамды алаксытпай, өзүнө ачып берген бир площадка болуш керек да. Терең ыраазычылык, Айнура, бүгүнкү студиябызга келип, жакшы пикирлериңиздер менен, идеяларыңыздар менен бөлүшкөнүңүздөр үчүн жанагы администрациянын жогорку кеңешинин ичинде азырынча каралып аткан концепция жакынкы арада кабыл алынып, анын аркасынан дагы мындай конкреттүү долбоорлор, мыйзамдар кабылданат деген үмүтүбүз илгери. Алар иштейт деп ишенебиз эң негизгиси. Ишеним аягына чейин болот экен. Үмүттүн жолу үзүлбөйт эмеспи? Кантсе дагы баардыгыңыздарга чыгармачылык эргүү, чыгармачылык ойгонуу, анан албетте ошол өндүргөн товарыбыздагы, кызматыбыздагы элге сиңип, өзүнүн кырдарын таап, мындан дагы өркүндөй берсин деген жакшы тилек менен ыраазычылык билдиребиз. Рахмат Эркин, силерге да ишиңерге ийгилик, силер дагы ушул креативдик индустриянын да бир активдүү мүчөсүн деп эсептейбиз. Рахмат, өнүгөлүк, өсөлүк. Чоң рахмат. Кечтин кезекчиси Эркин Рыскулбеков. ТВ1 телеканалынын жалпы жамаат атынан бүгүнкү студиябызга келген бардык меймандарга ыраазычылык билдиребиз. Бүгүн дүйшөмбү күнү креативдүү экономика жумалыгы башталды. Ошол жумага дагы активдүү катышыңыздар. Бардыгыңыздарга чыгармачылык илхом каалайбыз. Келсин, бардыгы сонун болсун. Эмки аптада жолукканча бар болуңуздар. Эртеңки эфирди менин кесиптештерим улантмакчы. Көрүшкөнчө.